Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Бүгүн мына биздин Базар Коргон районубузда жыйынтыктоочу жыйын болуп отурат. Бул жыйынга Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарымдуу өкүлү Тилек Кыдырмаевич Текебаев катышып атат. Сөз Тилек Кыдырмаевичке берилет. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү жолугушуу катышуучулары. Ошо баарыңыздарды ошо бүгүнкү Арапа күнү менен куттуктайм. Эртең да мына мусулманда эки чоң майрам бар. Ороз айт менен Курман айт. Мына Курман айт майрамыбыз буюрса эртең болгонтат. Ошо менен буюрса ошо Курман айтыбыз менен чын дилимден куттуктайм. Бүгүн болсо Арапа күнү болсо көп дуаларын баардыгын кылса, Аллах таала ошону кабыл кылат дейт. Ошол себептен болсо мына бүгүн жакшыларга баардыгын көп дуа кылып, ошо Аллахка жаккан иштерди жасайлык негизи. Анан өзүңүздөргө маалым болгондой эле президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич ошо тапшырмасына ылайык ошо бүгүнкү жыйынга келип отурабыз. Бияктан ошо жыйынга келип отуруп, ар бир өңөрдөн ошо жеке келип алып, маселелерди угуп, бияктан угуп кетпестен сразу чечип кеткен жолдордун баарын караштыралык деп. Ошол себептен бияка келип баарыбыздын жетекчилер, областтык жетекчилер, райондук жетекчилер, ошо тийиштүү кызматкерлер болуп бияка келип отурабыз да. Анда эмесе ошол силерди бүгүн тааныштыра кетейин. Сабырова Ажыпар Жумадиловна, Жалал Абад облустук соттун төрайымы. Угулуп атабы барыңар жакшы эле? Ишеналиев Турусбек Кубатбекович, Жалал Абад облустунун прокурору. Асанов Марлис Сурапбекович, Жалал Абад облустук ички иштер башкарманын башчысы. Исмаилов Мухтаржан Арапович, Жалал Абад облустук ички иштер башкарманын ардагер кеңешинин төрагасы. Жанов Дулат Болотбекович, УКМК Жалал Абад облустук башкарманын башчысынын орун басары. Таштемиров Абдулхаким Маматкулович, прокуратурага караштуу сот аткаруучу кызматынын Жалал Абад облустук боюнча башкарманын башчысы. Жайлобаев Бакыт Канаевич, Жалал Абад облустук юстиция башкарманын башчысы. Кадинов Эмиль Дайырбекович, Жалал Абад бажысынын башчысы. Жангазиев Бакыт Зарлыбекович, мамлекеттик чек ара кызматынын Жалал Абад облустук боюнча башкарманын башчысы. Маматов Курманбек Кошматович, Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондунун өкүлү. Урмат Осмоnkожо уулу, мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Телтаев Эрдис Мавзудаирович, президенттин иш башкармаларына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча Жалал Абад аймактын бөлүм башчысы. Эрмеков Калжарбек Касимович, экономика жана коммерцияга караштуу антимонополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Жалал Абад аймактын бөлүм башчысы. Карабаев Орунбай Жолборсович, экономика жана коммерция министрлигинин аймактын аралык башкарманын Жалал Абад аймактын бөлүм башчысы. Ибраимов Темир Ибраимович, Элдик банк. Ашимов Оларбек Сапарбаевич, Айыл банк. Салиева Гүлнара Эсенбековна, Жалал Абад облустук метрология стандартизация борборунун директору. Ербаев Мурат Сыдыкович, энергетика министрлигине караштуу энергетиканын көзөмөл боюнча кызмат Жалал Абад облустунун регионалдык башкармалары. Алиев Азизбек Касымбекович, Жалал Абад облустук архитектор курулуштун контролдоо боюнча башкарма башчысы. Долдоев Талайбек Анарбаевич, саркын таза суу, ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркындуу суулар чыгаруу өнүктүрүү департаменти түштүк регионунун өкүлү. Залимбеков Турусбек Абжапарович, бул экология жана техникалык көзөмөлүн Жалал Абад регионалдык башкарманын башчысы. Махматжунус уулу Өмүрбек, Жалал Абад облустук үй бүлөлүк медицина борборунун директору, облустук саламаттыкты сактоо тармагынын координатору. Кадыров Дастан Максатович, Жалал Абад регионалдык шаар куруу жана архитектор башкарманын башчысы. Ерматов Акбар Арипович, бул республика Кыргыз Республикасына караштуу Инюска. Юридикалык жардам кызматынын Жалал канча кожолук болсо ошонун санын алып
жана бала болсо канча аралык жөө басканга мүмкүнчүлүк бере турган болсо ошонун аралыктарын баарын тең карап туруп мектеп салынат. Ошондой эле бала бакча. Ошол себептен мына бияктан болсо тиги мектеп боюнча маселе көтөрсөңөр ошол жака жеринде барып комиссия карап чыгат. Комиссия карап чыгып ошол жактан мектепке лайык болсо ошондон кайра кийинки тизмеге киргизет да 2027 жылдан баштап салына баштайт. Анан азыр өзүңүздөр көргөндөй эле мына бул көп жылдан бери келаткан маселелер болуп аткан. Мына баары тең бир күндө бир жылда 265 мектептер салынып келет да негизичи. Анан ошол бул болсо күндө 1,5 күндө бир мектеп салынып аткан, бул республиканын ичинде көрүлүп келет да. Буюрса мектеп менен садиктер дагы салынат буюрса. Ошондой эле мына жол тармагы боюнча айтып келатканда, тынчыраак отурбайлыкпы? Жол боюнча айта кетсек, жолдо болсо билесиңер 30 жылдан бери мындай көйгөйлөрдүн баары тең каралып келет эле. Мурун 200-300 километр жол салынып келатса, мына 40 жылдары былтыр мына 1,5 километр жол асфальт басылды. Быйыл андан да көп басабыз дейт. Ошондой эле мына свет тармагынан боюнча бияктан болсо жана кымбаттады деп атабыз, мына 1 сомго көтөрүлүп кетти деп. Айта кетейин деп аткан себебим, ошол акчалар баары тең кошулгандан, анан республикалык бюджеттен болсо биз жана налог салымдар баары тең төлөп аткандыктан, мына Токтогул КС мурун 1200 мегаватт эле, азыр ошол жакты оборудование кылып 1440 мегаватт болуп калды. Үстүнө 240 мегаватт кошулду. Анан ошондой эле мына жолдор боюнча айта кетсек, жолдор боюнча айта кетсек, жанагындай 1 литрге 1 сом кошулуп деп, мына ошол да акча, бир топ акча болуп, азыр ошол жолдун жанагындай тиги салымы да көбүрөөк боло баштады. Көбүрөөк асфальттар салына баштады. Ошондой эле таза суу боюнча айта кетсек, таза суу болсо мына 465 айыл бар бизде. Ошонун 202 айылда суу маселеси бар. Азыр болсо 36 айылда таза иштердин суусу жүрүп атат. 78 айылда Исламский банк развитияга ошака бердик. Ошолордун каржылоосу боюнча 136 айылда ал жерде азыр болсо жана республиканский бюджеттен проект сметалық документациясы даярдалып, жана ошол боюнча иштер жана сунуштар кетип атат да. Таза суу боюнча өзүңүздөр билесиңер, 30 жылдан бери кандай деген көйгөй баары тең келат эле. Келаткандан кийин азыр болсо ошо этап менен баары тең бердик элек. Азыр мына проекттин сметалық документациясын баары тең каралып, ошол боюнча ирет менен келет. Буюрса бул таза сууда жол баары аркадан капсыз болот. Анда эмесе ошол 2025 жылы ошо Базар Каргон районунда кандай гана иштер жүргөн болгон жана 2026 жылда кандай иштер каралган, ошол боюнча мына силерге маалыматты райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Бектуров Алтынбек Жунусович силерге маалымат берип койсун. Урматтуу жыйындын катышуучулары, телекудурмач. Азыр кыскача ошо Арстамбаб ата айыл аймагында аткарылган иштер боюнча кыскача маалымат берип өтөйүн. 2025 жыл ичинде 2 социалдык объект курулушу бүткөрүп пайдаланууга берилген. Айыл аймакта жалпы 14,8 чакырым ички жолдорго асфальт төшөлгөн. Ана сырткары үлүштүк дем берүүчү гранттардын жана бюджеттин эсебинен 3,1 километр жерге асфальт басылган. Райондук өнүктүрүү фонддон дагы жана областтык өнүктүрүү фонддон дагы 2025 жылга бөлүнгөн каражаттар асфальт калктуу коңшу иштерин асфальттоого жумшалган. 2026 жылга айыл аймактын бюджети бүгүнкү күнгө 64,4 миллион сом. Анын 54,4% корголгон беренелерге жумшалат. Айыл аймакты өнүктүрүүгө 20,1 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражаттар негизинен ошо долбоорлордун өздүк салымдарына жана айылдын инфратүзүмүн жакшыртууга пайдаланылат. Областтык өнүктүрүү фонддон 5,9 миллион сом каражат бөлүндү. Райондук өнүктүрүү фонддон 5 миллион сом каражат бөлүндү. Андан сырткары үлүштүк дем берүүчү гранттардын эсебинен ички жолдорду асфальттоого 3 долбоор киргизилди. Республикалык бюджеттен 72 миллион сом каралып, Базар Коргон Арстамбаб автожолунун 10 километр аралыгы өзүңүздөргө болгондо асфальттоо иштери жүрүп жатат. Жер мунапысы боюнча көйгөйлүү маселелер аныкталган, ошол себептен мунапыс боюнча да айтып коеюн. Арстамбаб айыл аймагы боюнча 4103 арыз түшкөн. Анын ичинен 2843 же 69% толук чечилип, токтомдор берилген.
327 арыз бүгүнкү күндө мамлекеттик комиссиянын кароосунда, ал эми 774 арыз коомдук талкууга илинген. Бул жерден ошол негизги биз барган жерлерде көйгөйлүү суроолор жерге байланыштуу болуп калат. Ошол себептен бир-эки маселеге жооп берип коеюн сразу эле. Өзүңүздөр көп болгондой бизде деген дашман коругу боюнча оор орчундуу маселе бар. Бул боюнча биз өткөндө мына айыл тургундары менен биргеликте тиешелүү министрлик ведомстволордун катышуусунда жогорку кеңеште отурум болду. Бул боюнча азыр Кыргыз Гипразем областтык башкармалыктан тиешелүү иш кагаздары даярдалып атат. Ошол себептен дашман боюнча маселени көтөрүп, жыйында айтуунун деле кажети жок деп эсептейм. Андан сырткары жер мунапысы боюнча 774 арыз чечилбей келген себеби тиги Токой чарбанын арасына кирип калган жерлер экен. Араңыздарда болсо керек ошо үйлөрдүн ээлери. Бүгүнкү күндө Токой чарба менен такташып корутундуларын берди. Биз айтканбыз Токой чарба мыйзам чегинде корутундулар бергиле деп. Корутундулар бүттү. Июндун 1-ине чейин чечим чыгарып беришибиз керек. Архитектура өзүнүн долбоорлорун даярдап атат. Бир гана район боюнча Арстан Бабат айыл өкмөтүндө долбоор калды. Где-то 500 канча долбоор даярдаш керек. Калган айыл өкмөттөр толук долбоор даярдап, кечеден баштап чечимдерин чыгарып берип баштадык. Ошол себептен ушул эки маселеге алдын ала жооп берип коюуну туура көрдүм. Тилек Кыдырмаевич, менде бүттү. Кыскача рахмат. Урматтуу жыйын катчылары, андай эмесе ошо силердин көйгөйлөрдүн маселе боюнча суроо жооп бөлүнүп өтсөк, бияктан болсо ошо 2 мүнөттөн убакыт тактап алалык. 2 мүнөттүн ичинде өзүңөрдү ошо кыска, нуска сурооңуздарды өзүңүздөр тааныштырып анан сурооңузду берсеңер, жанагындай 2 мүнөттүн ичинде мектеппи, мектептер айтып койгула. Анан жолбу, жолдор айтып койгула. Анан ал жерден ар бир неменин комментарий кереги жок, себептен мен айттым, жогоруда айтып кеттим. Силер мектепте айткандан кийин ошонун аркасынан комиссия обязательно барат. Анан кимдин суроо берип жетишпей калган турган болсо, мына биздин эшигибиздин алдында ар бирөөбүздүн кабылдамабыз бар. Меники бар, облустун прокурорунуку бар, соттун төрайымыныкы бар, жана УУДун жетекчисиники бар да. Ошондой эле тияктан болсо кандай жетекчилери барса биякта отурат баарден. Баарыңардын ошо силердин маселеңерди чечип берелик. Бушакта ууп кандай көйгөйлөр болсо, ошол баардын чечип берелик деп келип атабыз. Ошол себептен болсо бири-бириңерди сөзүңөрдү бөлбөй, сурооңорду бияктан бергенден кийин, анан алгандан кийин эле башкалардыкын укпай, каяктан бияктан неме кылбай, ызычуу кылбай, тынчыраак отуруп баарыбыздан ошо сөздөрүбүздү, суроолорубуздун баардын так угуп алалык. Андай эмесе 2 микрофон каралган, андай эмесе 1-чи микрофон өтөлүк. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу Тилек Кыдырмаевич, мен Мамарасулов Абдилаким, Арстан Бабат айылдык кеңешинин депутатымын. Мен 5 маселемен кайрылайын дедим, бирок кыска. Биринчи маселе таза суу боюнча биздин Карой жана Катыраңкы деген айылыбыз бар. Арстан Бабат айыл өкмөтүнүн эң төмөндө жашайт. 2000-дин тегерегинде калк бар. 30 жылдан бери ичүүчү таза суу жок. Кийинки маселеңизди көтөрүңүз. Кийинки маселе мусор боюнча бизге айыл өкмөткө мусоровоз машина керек. Мусорный ямкалар керек, жолдун боюна элдер төгүп, ошол жерден жыйнап алып кеткенге. Үчүнчү маселеңиз. Үчүнчү маселе өрт өчүрүүчү штат менен өрт өчүрүүчү машина керек. Себеби былтыркы жылда көп жерлерде өрт болду. Машина жетише албайт бул жака келип. Кыздынгүлдө болду, Арсамапта болду, Правдада болду. Бирок эч ким ал келгече өрт. 4-нчү маселеңизди айтыңыз. 4-нчү маселе мына асфальт боюнча азыркы жакшы иштер жүрүп жатат, бирок мына сел жүргөн жерлерде турбалар ичке болуп, сел асфальттын этектеги үйлөрдөн бүт каптап кетип атат. Мурун сайыз малында чоң турбалар, адам өтө турган турбалар коюлат эле. Ошондой чоң эле турбалардан койсо, ал жерден таштар кулап келет, дөңгөчтөр, отундар келет, агып. 5-нчи маселеңиз. 5-нчи маселе жер мунапысы боюнча аз айтып кетти, кичине түшүндүрмө берип коеюн. Бул жерде бир жерде үйдүн немеси болсо салынган. Экинчи жери бош жерде, үчүнчү жери семент. Ошон семент куюлган менен үйдүн немеси мунапыска өтүп жүрүп, ортодогу ошого семент куя албай, үй кура албай калган бейбечара адамдын жери калып атат. Лескоздун карамагына, ошонун ичинде шахматный болуп туруп, 1 гектар жер болсо, ортосунда кирбей, мунапыска кирбей калып атат. Хорошо. 5 сурооңуз,
Мына көрдүңөрбү, убакытты үнөмдөсөңөр, мына 5 маселеге чейин айтканга жетишет да. Ошол себептен болсо жанагындай маселенин баарын мына айтпайм, комментарийдин кереги жок. Негизи эле ошол себептен ар бирөөбүз мына сурообузду берип калып, жоопторун алып калганга аракет кылалык. Таза суу боюнча эмне болду эле? Саламатсыздарбы, урматтуу жыйналышчылар, урматтуу Леонид Кыдырмаевич. Таза суу боюнча көктөндү айылыны станцияга бактын экинчи вазифасына киргенбиз. Бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү болгондой консультанттар келип, жерлерде таанышуу иштери жүрүп атат. Качан башталат? 27-жылга. 27-жылы башталат мына таза сууңар. Бул Карой Катыраңкы айылында. Карабай айылы 2004-2005-жылы Азия аспагы Катыраңкы көктөндү айылы башка. анда эми быйылкы көктөндү киргизсек, аны кийинки карап көрөлү. Азыр мына сунуштун баарын карап чыккыла, ошонун баарын киргендей болсун. Сизге дагы барган экен кат, аким жөнөткөн экен, акимге ham кайрылганбыз, өкмөткө кайрылганбыз. Кийинки суроого өтөрөлүк. Жана мусоробоз боюнча. Мусоробоз боюнча ким? Айыл банк жана элдик банк. Кана кызматкерлер? Жана ошондой эле мына биздин фонд развитиябыз бар. Мына немеден ким? Аким айыл өкмөт менен бу жактан алсаңар, немеге болот да, тиги ижара немеге, тиги кредитке алсаңар, лизингке. Бияктан фонд развитияны алып бергенге даярбыз негизи. Себеп дегенде бекер машина алып берсең такыр бааланбайт экен, талкаланат экен да. Ошол себептен мына лизинг менен алып берсек, ошондо болсо силер айыл өкмөтүңөр ошондо акырын төлөп кутулганга жарайсыздар. Айылба ким? Кана ким? 30% өздүк салымды. Кел, демеди. Мына силер каяка кетип калдыңар экөөңөр? Уктарым суроону. Ошо лизинг боюнча мына түшүндүрүү иштерин берип койгула. Саламатсыздарбы? Лизинг боюнча азыркы учурда Айыл банкта активдүү берип атат, спецтехникаларды, анан улуттук автоларды. Улуттук авто 4%, лизинг 6% берип атат. Кайсы учурда кайрылсаңыздар да жардам беребиз. Айыл өкмөт каяктасың? Сиз түшүндүңүз да, ошо боюнча да кайрылды. Себептен айтпайм, бекер алып берген баары такыр каралбайт экен да. Лизинг менен болгондо ошол жактан баарын артында аяп, өпкүлөп, жыттап, майлап сүтөп анан карайсыңар да, негизи. Так, менимчебиз. Өрт өчүрүү боюнча эмне машинаңыз жетпейт да. Силердики гана 5 мүнөттүн ичинде келиш керек элек да, туура? Саламатсыздарбы? 5 мүнөттүн ичинде келиш керекпи? Эң алыскы жерге. Жок, бул радиус каралган өзү 50 км. Ошо радиус боюнча эң алыскыңар 5 мүнөттө келиш керек эле нормалар боюнча. Жаңы технологияны биле албайбыз, потому что угулбайт атат, катыраак сөз. азыркы техника суусу көп 8 тоннадан турат, суусу өзү менен 16 тонна болот. Бундай алыстыкка андай тез жетип келе албайт. Жок, силердики канча, мен билишимче, негизи эле пожарный неме боюнча надзор 5 мүнөттүн ичинде келиш керек эле да. 3 мүнөттөн ошо 3төн 5ке чейин болчу да. 3 мүнөттүн ичинде турган ордунан чыгып кетет. Анан мындан сырткары кошумчалай кетчү нерсе, министрликтин тапшырмасы менен жергиликтүү бийлик менен өрт өчүрүүчү бөлүктү куруу боюнча райондук мамлекеттик администрация менен келишип. Сиздики азыр мына каякта турат пожар немеңиз? Биздики райондо. Райондон бияка келишекте канча убакыт болот? Жарым сааттан өтүп кетет. Жарым сааттан өтүп кетет. Жарым сааттын ичинде өрттөн бүтпөйбү? Ал техниканын мүмкүнчүлүгү жетишпейт. Катыраак сүйлөчү такыр эмне? Техниканын мүмкүнчүлүгү жетишпейт мындай тез келгенгечи бул жака. Бул жерге азыркы учурда жергиликтүү бийлик тарабынан жер бөлүнүп, пожарный бөлүк курганга жер бөлүнгөн, жергиликтүү бийлик. Биз тараптан штат менен техникаларын кароо жагы каралган. Булар жерди бөлүп, зданиясын куруп бермей болгон. Азыр проекттин сунушталса, анан биз техника менен штат кароо жагын карайбыз. Мындай тиги бул боюнча мына өрт өчүргөн боюнча маселени туура көтөрүп атат да. Силер өрт күйгөндөн кийин, анан тиги өчүп бүткөндөн кийин келгениңер керек эмне? Ошол себептен ким Алтынбек Жунусович эмнени жооп берем деп атасыз? Бул маселе буга чейин да көтөрүлгөн сессияда. Министрлик менен иш жүрүп атат бүгүнкү күндө. Урматтуу депутаттар, бул боюнча мен өзүм дагы силердин сессияда да катышып кетпедим беле. Анан дагы кошумча маалымат айтам, азыр иш жүрүп атат, бирок аягына чыга элекпиз, макулбу? Биртке күтүп турасыздар. Ошону терез арада чечкиле.
тез арада чечип мына быйыл болсо ошол жактан штатын баарын бекитип алып баарын камсыздап берсеңер келерки жылдан иштеп баштаса эле туура болот да, туурабы? Азыр жетишпей силер, штат бекитип бербейт азыр. Ошол себептен мына депутаттар да биякта отурсаңар, баардык иштин баарын тең күзүндө бүтүрүш керек. Келерки жылдын ишин күзүндө бүтүрүш керек. Маселенин баарын тең. Анан баягы күзүндө эчтеке кылбай жүрөсөңөр да, анан баягы жаз башталгандан кийин бул керек эмес беле деп, анан барып алып тияктан болсо акимди жалдырап, анан тияк бияктын баарын тең жалдырап, анан баары тең республиканский бюджеттен каяктан акча тыйын баары тең каражаттар бөлүнүп калган. Анан ал жерден болсо башка бирөөнүн ишин токтотуп анан силерге каржылап берген, бул аябай тоскоолдук болот да. Ошол себептен мына урматтуу биякта депутаттар отурсаңар, баарыңар тең ошол жакта мына 2027 жылдын жана бияктан жетекчилер отурасыңар. 27 жылдын планын баары тең бул немеде бекитишибиз керек. Күзүндө бекитип алып, ошо 20 келерки жылы ошол бөлүнгөн акча менен эчтекеге тоскоолдук болбой иштешибиз керек. Мына ушунун баарыңар тең билип алгыла. Анан бул сел жүргөн боюнча деп атты элек. Сел жүрүп баштаганда ошол жакта мына бул үйлөрдүн баарын снос кылып атсак элдин баары мени жаман көрүп аткан да. Азыр мына ачылып калды эле көп жердин баары. Жолду болсо жанагындай 2 полоса деп именно туристтин баары келип атканда деп бияктан мына Минтранспен келип бияктан аким анда ким Мирлан Канатбек болчу да. Ошого мына айтып атып 2 тилкелүү кылдык туурабы жолду, Ошондо болдубу? Арстанбап кирип бараткан жерге, Корот кирип бараткан жерге. Ошону мен айттым элем ошол жактан тиги неме деп мына айыл өкмөтүңөр, мурунку айыл өкмөтүңөргө бир 5-6 километрге ушуну жасагыла десем, болбой эле ошол жактан бир 890 метр жасап коюпсуңар да. Болгон 890 метр беле? Ошол да мына көрдүңөрбү, силер ошол жактан айтпайм. Ушундай чоң немелерди, программалар жашашыңар керек да негизичи. Айыл өкмөт менен силер ошо Минтранс аркылуу салган да, ал жолду. Өзүңөр салдыңар айыл өкмөт. Анан ал жерде болсо жана немеде биз ашарды метод деп эле кылабыз, көп эле жерде ашарды метод деп туруп эле баягы турбаны болсо биз ар бирөөбүз келип туруп эле 2 метрлик турба салына турган жерге 1 метр салып коебуз, же 1 метрге жетпегендикинен. Ал жерге болсо жанагындай тиги тоо таштын көлөмү менен сууларды, ошо суулар келип түшкөндөн кийин ошол жана тиги арык немелер, тиги арыктар жана турбалар ошону көтөрүш керек. А жана көп суун баары тең түшүп келгенден кийин жагандын болсо качан келген, кандай көлөм менен келгенин эч кимиз билбейбиз да, жаган кандай жаар экенчи. Ошол себептен аякта максималдуу расчет кылып туруп, ошол жактан МЧС расчетун берет. Ошо бергенин кесепетинен жанагындай көпүрө салынат. А жана ашарды метод менен салып койсо, жанагындай кичинекей тешик өзү көпүрөлөр салып койсо, ошондон анан сел каптап, ал жерге келип туруп мусорлор баары тең тыгылып калып, анан жанагындай жабыркап атканыбыз ошол. Ошол себептен болсо азыр мына бул сел трубасын карап чыккыла, МЧС. Азыр Минтранс, айыл өкмөт, МЧС карап чыккыла, ошо сунушуңар бериле да. Ошо трубалар жарайт десеңиз жарайт деп бериле заключениясын. Жок десе алмаштырган карагыла. Ошо акчаны аябай эле турбаны чоң кое бергиле, себеби ал асфальт келечек 20 жылга. Неме, сиз сурооңузду бердиңиз. Биз жазып алдык. Анан бияктан айтышканга убактыбыз жок да, элдин көйгөйүнө байлыктап. Жер мунапыс боюнча жанагындай неме да, тиги ошонусун карап чыккылачы, жана тиги шахматтын порядок жана сал элек немени ошону болсо каралбай деп атпайбы. Негизи ушундай маселелер бар. Ошонусун карагыла, негизи анан ошону болсо сунушка кайра биз аны чече албайбыз, аны жогорку жакка беребиз да, сунуштарыбызды берели. Кийинки экинчи суроо көтөргөн. Урматтуу Жанду. Айта бериңиз. Урматтуу жетекчилер, урматтуу Арсланбат айыл өкмөтүнүн тургундары. Мен ошол Жазгечүү айылынын тургуну Масеркулов Замирбек Жакыпович. Биз Жазгечүү айылы ушул Арсланбат айыл өкмөтүндөгү эң шарты катаал, алыскы, автожол менен байланышпаган отделенный айылбыз. Мына былтыркы жылы элдик жыйында сизге кайрылдык эле, Илек Кыдырмаевич. Ошондогу ишке ашып мына проектлери бүтүп калды деп атат. Ушунун бюджетин бул жол салып берем деп президентибиз да убада берди эле. Ошол убадасын мен сизге бир суранычым элдин атынан. Ошол өзүнүн бюджетинен эле каржылап берсе, президенттин бюджетинен деген сураныч. Бул элдин суранычы. Экинчиси, бул биздин айылда мобилдик байланыш үчүн вышка коюлган эмес. Ошон үчүн биз Арсланбаптын үстүндөгү вышка аркылуу Хорошо, телемой тиги вышка, кийинки маселе. Мегаком коюп берсеңер. Андан кийин ушу биздин айыл шарты катаал айылга кирбей калган. Бирок 14-жылы комиссия келип шарты катаал айылга кирсе болот деген кортунду берди эле. Ушуну карап берсеңиздер. Хорошо. Андан кийинкиси ушу жаштарга ГИКтен ушу жеңилдетилген
шартта бир үй карап берсеңиздер. Ал эми 40ка чейип калды, жер алган, бизде жер травмасы болгон эмес. Ушул убакка чейин. Токой Шарбаган аймагы үчүн рахмат. Жана неме боюнча, жол боюнча, автожол боюнча эмне болот эле маселеси? Саламатсыздарбы, жыйынга катышуучулар, саламатсызбы, Турмаевич. Бул жаш көчүү боюнча проект каралган, проекти да бүткөн, бирок финансирование ачык элек болгондугуна байланыштуу пока иш башталып элекен. Качан башталат? Аны эми финансирование чечип санамыз. Качан быйыл башталат да ГКБ берген да госкапиталование туурабы? Жок, быйыл башталбайт. Титулга кирди эле, качан башталат? Эмки жылга каралса керек, быйыл да каралган эмес да акчасы. Сен карап чык, неме 6093. Анан сунуштарды берсең, ушуну карап чыгалган. Так, неме боюнча мобильный вышка телеком. Сиз уктуңузбу? Таба ушуну болсо бериңиз, жактан сунуштарыңыз Мегакомбу, Билайнбу, кайсы госкомпанияларга бериңиз, ушул жактан тиги вышкалар улантып коюлгандай болсун да. Себептен мына жака турист баардыгы келип атат, негизи анан эки жакка чыгып калса, тиякта аларга да ыңгайсыз болуп жүрбөсүн да. Түшүнөсүзбү? Так, шарты татаал боюнча дейт. Айылга. Муну ким Алтынбек Жунусович эмне болот эле, мына маселеси кандай экен? Тилек Кыдырмаевич, менин маалыматым боюнча комиссия келип кеткен экен. Ошо комиссия менен тактап туруп анан жооп берели. Ошонусун бериле, хорошо, эртерээк бериле. Качан келип кетиптир комиссия? 2014 эмне чечилме маселе карап турат. Тактап чыкчы. Же ооба же жок деп бериш керек да негизи. Жарайт. ГИК боюнча сиз туура маселе көтөрдүңүз. ГИК боюнча бияктан ошо немени жерди карагыла. Себептен мына президентибиздин тапшырмасы ар бир жаран үйлүү жайлуу болушубуз керек депчи. Анан ошону соосал каралып, жактан азыр этап менен салынып келе атат. Негизи мына Жалал Абад облусубузга да жакшы үйлөрдүн баары салынды. Бул немеге базар оргонго да салынып атат негизи. Аякта да канча 1000 квартиралык салынып атат. Анан азыр болсо ушундай баардыгы чоң район баардыгын берген, этап менен келе атат да. Кийинки сурооду берели. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Бүгүн коноктун жетекчилери. Мен Асланбек айыл өкмөтүнөн Чарбак айылдан болом. Атым Ганжан уулу Галыпжан. Сизге биринчи iki суроомо кайрылып атам. Биринчиси мына ички жолдор боюнча. Ички жолдор боюнча мына Долбонаев Санталат көчөсүндө Чарбакта 1 километр жолубуз бар да. Буну 400 метр бүткөн. Миңге жакын халк бар. Бизде бир футбол аянтачысы жок. Мини поле. Бизде эл салымыбыз таяр, жерибиз таяр, проектибиз бар. Хорошо, үчүнчү маселеңиз. Үчүнчү маселе сизге бир чоң рахмет айтып коймокчубуз. Мындай бизге жаш айыл өкмөт, жаш аким акке берип жакшы иштеп атат, айылдарга келип катнашып атат. Шулар келип көрдү да, ош иштердин баардыгынычы. Эч кандай бирем акимем, айыл өкмөтү мындай келип айылларды кыдырган эмес. Аким чогулуштун алдында келип дайындап кеткен жокпу силерди? Мен мактап койдум. Мен Кудайны алдым. Иә. Мындай эмес. Айыл Просто өкмөтү. ишибизди көрсөттүк да, айттык немеге. Хорошо, рахмат. Ички жолдор боюнча ким Алтынбек Жунусович жана Манас шаарына практика өтсө да, жарым акчасын бияк берсе, жарым болсо ошо тиги местный бюджет менен толуктап бергенге депчи негизи. Ошо маселесин карап чыккылачы негизи ошо 1 километр жол экен, 400 метр салынып дейт да. 400 метр салынса албат эле бузулуп калат негизичи. Ошол себептен жана бир узак жолдорду салышыбыз керек да. Анан жана неме боюнча футбольный поле боюнча кирди эле. Мындай да, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары, мына биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Ош областына барганда, ошол жактан баарыңар тең көрүп турсаңар керек, ошондо айтты эле, ар бир айылга футбол аянтчасы салынат деп. Биз ошол жактан мына силердин жана сиз айткан боюнча мына полеңер баардыгын даяр экен деп баарын тең бергенбиз да, сунушу. Буюрса ошол жак менен салынат. Бергенбиз сунуштун баарын. Буюрса ошол жана президентибиз айткан боюнча программа менен салынат. Биз бердик, азыр сунуштарды бердик, ошо немеде башталат да, президенттин өзүнүн каржылоосу менен салган атат да булардычы. Кийинки суроо көтөрүлүк. Саламатсыздарбы, иштериңизге ийгилик. Мен көйгөйүм биринчи болуп бул Чарбак айылынан мектеп боюнча. Мен мектеп боюнча 260 адамын
подписи менен жаздым арызаны. Эмне алыш керек мектепти? Мектеп курулуш керек. 3 жыл, 4 жыл болду. Мектеп жок биздин. 7-8 миң адам жашайт. Хорошо. Экинчи маселеңиз. Экинчи маселе бул жол боюндагы трассадагы тротуарны кылып беришиңизди сурайбыз. Эмнени трассада? Тротуар балдарыбыз мектепке кетип жатканда ошо жол боюнда да. Хорошо. Дагы маселе барбы? Ооба. Дагы эмне маселеңиз? Суу боюнча. Таза суу же? Таза суу боюнча. Таза суу боюнча Гүмхана, Кызыл суу, Чарбак айылында суу чыгат, бирок сарай участкасыга вообще чыкпайт. Ал жерде 500га жакын адам жашайт. Ошону карап берсеңиз. Болдубуз? Бешинчиси бул свет боюнча усталба куруп, ошо көчөгө свет түшүрүп берсеңиз. Саат 7ден кийин балдар мектептен кайтканда ал вообще караңгы болуп калат. Дагы барбы сурооңуз? Жок, болду. Болду. Хорошо. Тиги неме? Укс эмне болду эле? Кирди эле мектеп? Кыдырмаевич, саламатсыздарбы? Асланбай өкмөтүнүн тургундары. Чарбак айылында мектепке 375 орунду мектеп титулга кирип берген. ПСДС жазалып бүтүп калганда жери талаш болуп, жерине батпай, анан жанында күмбөз жайгашкандыгына байланыштуу азыр кайра 225 орунду мектептин долбоору жасалууда. Ошол бүтсө курулушка кирип келсе, курулуш иштерин баштайбыз. Хорошо, мына мектебиңиз боюнча ПСД кирип эле. Иә. Мен ошо жана силерге чогулуштун астында айтпадымбы? 2026-жылдары жанагындай мектептерге 2027-ден баштайбыз депчи. Мындай берип аткан суроону мен тилим түшүнбөй калдырбы? Жемне барыңарга жакшы түшүндүк деле айттым го. Анан жол трассасына тротуар дейт да. Бул жол кимге Минтранс карайбы? Асланбап ушул Базаркогон Асланбап жолунда. Силерге карайбы? Ооба. Ошо тротуар боюнча сунуштарды киргизгиле. Таза суу боюнча айттыңызбы? Кыдырмаевич, бул таза суу боюнча 2021-жылда 23-жылга чейин Исламский банк развитиянын биринчи фазасы боюнча 24 айылды кылганбыз. Ошонун ичинен Чарбак, Гүмкана, Кызыл суу айылдары болгон. Жок, бул айтпай, коңшу мамлекетте бар, бизде жок дейт да. Жок, арес аркылуу болгон. 23-жыл тапшырганбыз. Бул эксплуатацияны жакшы жүргүзсө, жаңы бүт турбаларды жаңы куруп бергенбиз бар. Тиги ким жасашты эле ошондо? Арес аркылуу болгон. Осо мына Минур деген жасаган, Кайнар деген. Азыр ким эксплуатацияны? Азыр айыл өкмөттө. Айыл өкмөт. Айыл өкмөт 100% кабыл алынган. Айыл өкмөт эмне болот маселеси? Саламатсыздарбы? Мен Асланбап ата таза суу жана тазалык ишканасынын жетекчисимин. Гүмкана, Кызыл суу, Чарбак айылындагы суу булактан алынган, көлөмү аз, проект боюнча 11 литр болгон. Биз 4 жылдан бери жазып келип атабыз. Азыркы күндө 6,5 литр суу чыгып атат. Биз график менен айылдарга бөлүп берип атабыз. Бийиктикте жашагандарга суу жетпейт. Алар 150 метр, 200 метрден казышып, киргизип, счетчиктерин коюшкан, бирок суу жетпейт. Суунун дебети аз. Бишкекке жаздык. Тег заданияны карап атканда эмнени карадыңыз? Сиз канча жыл болду жетекчи болуп иштеп атканыңызга? Мен 5 жылдан бери иштейм. Бул таза сууну өткөзгөндө айыл өкмөт башчылары өткөзүп алган. Өткөзгөндө комиссия болгон. Комиссияда өзүм дагы болгонмун. Суунун дебети ошо булактан алынганы үчүн туура эмес чыгып 6,5 литр чыккан. Ошо дебетти ким берди эле ошол жактан сунуш? 11 литр деп ошол эки лот жутуп алган. Биринчиси Кайнар, экинчиси Минур. Азыркы күндө суу жетпейт. Прокурор, сиз ошонун көлөмүн текшерип чыгыңызчы. Мына бул эжекеде 5 жылдан бери иштеп атам дейт да. Ошол жерде эмнени карап отурушты эле? Неге тег задание берип атканда азыр айтып атат дебит аз депчи. Ошол учурда эмне айткан эмес эле да? 5 жылдан бери айтып келебиз. Ошол караңыз, ошо айткан адно кагаздар боюнча кандай экен деп. Анан ошол жака неме да, прокурорский реагирование кыласыңыз. Түшүндүңүзбү? Мына аяктан болсо Арестен акчаны каржылап берсе, анан баарынан жетет деп берсе, анан суу жетпейт, мына ошол кызматкерлердин күнөөсүнөн болуп атат да негизи. Ошонусун карап чыккыла. Свет. Рес. Саламатсыздарбы жыйындын катышуучулары. Кыдырмаевич, бул көчө жарыктандыруу айыл өкмөтүнүн балансында. Айыл өкмөт эмне болду? Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, Кыдырмаевич.
Билесиз өзүңүз 25 күн болду келгенине. Электр мамычалары облук фонддон бөлүнүп берилди, тендерге берилген. Договор түзүлсө Кудай кааласа коебуз бардын. Сиздин 25 жыл болду, 25 күн болду, бир ай болду, сиз кызматка келдиңиз да. Анан эмне аны баса белгилеп айтып атасыңар да? Силер карагыла да. Силер правоприемниксиңер. Жарайт. Ким неме кийинки биринчи микрофон. Сыздарбы? Урматтуу ушердин жетекчилери, президент силерге чоң рахмат. Ушунчалык бизге окшогон элдердин көйгөйлөрүн укканыңарга. Ошо мен кайрылуумдун себеби жер боюнча мен жер участогун алгандан кийин күйөөм өтүп кеткен. 1 жылдан кийин тамды салгандан кийин ошо боюнча ал жерде жашагандан кийин эле ал жердин документи бүтпөй турган болуп калды. Кең планда жок, бир жагынан красный линияда болуп калды. Ошо менен документ бүтпөйт деди. Азыр болсо мунапыска өткөзүп атам дейт. Ишо мен күйөөм арыз менен кайрылган жерди алмашылган деп чын айтып да жалган айтып да билбейм. Мен көптөгөн жерге кайрылдым, бирок эч кандай жооп жок. 2020 Жолдошуңуз качан өтүп кеттире? 19-жылы. 17-жылы уже үй салдык биз. 19-жылы күйөөм өтүп кеткен. Ошо жылдан бери 21-жылы токтомду берди ошо жашап аткан үйүмө. Бирок менин атыма берди да. Күйөөм өтүп кеткенден кийин 4 балам бар, 2 уул 2 кызым бар. Анан азыр документтер жокпу? Азыр документ жок. Ошо жылдан бери чуркайм. Эч ким нормально жооп бербейт. Бардыгы ага шылтайт, бу шылтайт. Болду, сурооңуз бүттү? Жок, бүтө элек. Мен бүтө элекмин. Азыр ошо былтыр күздө ошо сенин күйөөңүн арызы боюнча сенде жер бар экен деп айылдык депутаттар мага айтып, ошо жерден сүрүштүрсөм, ал жерде дагы мага тийбей турган болуп атат. Сенин күйөөң өлүп калган, эч кандай жери жок, өлгөндөн кийин сага тийбейт деди. Ким кандай жооп бере алат? Ошо тактап, жакшылап жооп берип койсоңор жакшы болот эле. Ар кимге барып жалдырып атабыз. Эч ким эч кандай жооп бербейт. Ар кимге шылтайт. Ага бар, буга бар деп. Кызылыңкүр айыл өкмөт. Азыр бияктан ким ошол жана ким бар эле ошол айыл өкмөт? Ким? Бияктан жер немеңиз барбы? Адисиңиз бар эле? Жер адис. Кана жер адис? Assalamu alaikum. Айт. Мен бул жакында келдим эле мен ишке. Тилек Кыдырмаевич, уруксат этсеңиз. Азыр тиги мунапыс боюнча комиссиянын төрагасы райондо окуу болуп калып калды. Анан мен жалпы 4100 мунапыс деген менен по фамилия жаттай албайт экенмин да. Сиз мага азыр жыйындан кийин жеке жолугалы, анан мен көрүп маселеңизди чекит коюп берип кетейин. Макулбу, кетпей туруңуз. Көптөгөн жерге арыз боюнча кайрылган да. Рахмат. Семнадзор. Азыр мына бул арызды карап чыккыла. Карап чыгып, анан эмне себептен кандай болуптур депчи. Ошону болсо түшүндүрүү иштерин артынан жүргүзгүлө да. Бияктан болсо мына 2019-жылдан бери өтүп кетсе, анан 7 жыл болду. 7 жылдан бери өз документ ала албай жүрсө, өзүнүн да немеси күнөөсү болуп атат да негизи. Ошонун баарын карап чыккыла да, негизичи. Карап, ошо жактан кандай берилиш керек, кандай берилиш керектен ошонусун баарын карап чыккыла. Жарайт. Кийинки микрофонго өтөрүк. Саламатсыздарбы? Ушу бүгүнкү жыйындын жалпы катышуучулары, ушул Тилек Кыдырмаевич, мен Кызылүңкүрдөн Ахматбеков Бактыкан 2 маселе боюнча келдим. Биринчи маселе боюнча жанагыдай жогоруда айтылгандай шахматный болуп 2013-жылы шаар куруу башкармалыгынан ошол жер аянттары боюнча документтерин алышкан, кадастрга келгенде токтоп калган. 13 жылдан бери күтүп отурушат. Ушул маселени мына биздин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Алтынбек Жунусович жакшы кабар айтты, бирок бул маселенин жыйынтыгын толук түрдө кимден уксак болот? Силерге жана башында доклад окуп атканда айтты го. Биринчи июнга чейин айттыңызбы? Биринчи июнда силерге маалыматтар баарын айтат деп. Рахмат анда. Экинчи маселе боюнча ушул эле Кызылүңкүр айылынын Тажибаев көчөсүндөгү 12 үй бүлөнүн атынан келдим. Бул жерде ушул турак жай салынган, элге кызмат көрсөтүү деп берилген бул жерлер. Анан кээ бирлердин кызыл китептери бар. Бирок 2016-жылы мектеп түшкөн, номер 54 мектеп. Ал бизге элге айтылган маалымат боюнча багы горизонтал түрдө салынат деп, бирок вертикал түрдө салынып калып, ошол жол жылып, биз дагы сай жака мындай жылып салып калдык да турак жайларды. Ошондон улам баягы МЧС багы элдин багы ушундай кооптуулугун ойлогонуна ыраазычылык билдиребиз, бирок биз документтерди жасаганга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Биз дагы ушу башка элдер сыяктуу эле ушу укугубуз мамлекетте катталган жарандардан болгубуз келет. Ушуга жардам сурап келип отурабыз. Не болду эле бияк? Ким айтып берет?
Ким 6193. Сиздердики жанагы мектептин жанында, магазиндердин өй жанында үйбү? Жанагы магазин, мектептин тосмосу алыш керекпи же үй бузулуш керекпи деген суроо да, ошол жерби? Түшүндүм, мен аны эме кылайын. Генплан менен карап туруп тактаганбысың, тиги мектепте жылыш керек экен, жана тосмолор алынат. А жерге турак жайларды азыр бузалы деген план жок, андай эч кандай. Урматтуу бүгүнкү жыйын катчылары, мына мен азыр айтып кетейин. Жанагындай мыйзамсыз жерлерге салым калган, жана кооптуу жерлерге салым калган, селдин нугуна салым калган, жана высоковольтный линиянын жанына салым калган, мусорлордун жанына салым калган үйлөрдү биз мыйзамдаштырып бербейбиз. Кандай болбосун, мыйзам жол бербесе, биз аны мыйзамдаштыра албайбыз. Ошол себептен баягы мыйзамсыз жерге салып алып келип алып бияктан тиги ошону мыйзамдаштырыла деген сунуштар болбойт да. Только бир китеп жана мыйзам кандай жазылса, ошо иретине алып барабыз. Так, кийинки суроо өтөлгү. Assalomu alaykum. Men Чарба айылынан Турсун Кошкорбай деген киши болом. Биз 5 сөттүк жер боюнча 14-жылдан бери сотташып келебиз. Бул жол Базар Коргондо 4 жолу болду, Жалал Абадта 6 жолу, Бишкекте 3 жолу сот болду. Токой чарбасы бизге айыл өкмөттөн берилген токтомду үстүнөн айыл өкмөтү берген токтомду үстүнөн 14-жылы берген токтомду үстүнөн. Токой чарбасы 5 сөттүк жайды огородубузда питомдукке берип берген бир Эрматаев Розхан деген айылга. Токой чарбасы кайсы мыйзам чегинде берген? Токой чарбасынан сурап көрүң муну. Болду сурооңуз. Агар документи болсо жооп берсин. Биздин колубузда долбоордо турат. Мунапыска киритилди, бирок дагы эле ошо чырчатак бүтпөгөн үчүн чечимди ала албай келебиз. Азыр сотто каралып атабы? Сотто каралып, 19-жылга чейин сот карап, сотто Досматов Азимжан атынан берилген документи колу туура эмес чыгып, ал киши дүйнөдөн өтүп кеткен киши. Паспорту дагы колу менен коюлган кол экспертиза туура чыкпай калып, 19-жылы сот калтырылды, 21-жылы сот болгондо 19-жылга чейин соттошуп келдик, Досматов Азимжан берди деп келинген. 21-жылы бул сот болгондо Ачы Токойдун чарбасы, директору 19-жылга чейин мен берген эмес, мен Токойдун чарбасы Досматов Азимжан берди деп. Жок, соттун аныктамасы не болду? Киши Токой чарбасынын директору Алмысак Мырзабеков Алымсак документ жасап берип атат 19-жылы. Может 21-жылы. 10-жылы числосун коюп документ жасап берип атат. Кудду ошол жерге. Фиктивный документ берип атат. Соттун төрайымы. Шу документ менен сот өкүм чыгарып, даттоонуга жатпайт деп өкүм кылып атат. Биз адам өлтүрдүк. Так жоо керек беле, муну азыр айтчат. Болдукпу, жаттанууга жатпайт деп. Ошондо акыркы чечим кандай болду сиздики? Салмастарбы? Акыркы чечимде ошо аялга даттануу бизди арызыбызды кабыл албай даттанууга жатпайт деп акыркы сотко биз катышкан эмес, биз адвокатыбыз да катышкан эмес. Эч кимдин катышуусуз бизге кагаз келип атат. Силерде эмеңер даттанууга арызыңар даттанууга жатпайт. Ошо Эрматаев Розанга немеси канааттандырылды деп. Эми менин түшүнүгүм боюнча сиздин долбоорлоруңуз подделка болуп чыккан. Колу туура эмес болсо ал киши коюлган эмес. Демек чындыгында берилген эмес. Жасалмала жолу менен берилген болуп атат. Эми раз уж жогорку соттон чечим чыгарылган болсо, жогорку соттун чечими уже даттанылбайт, акыркы чечим. Ал мыйзамга тете чечим болот, аткарылышы керек. Анан жогорку соттон андан дальше бул жакта талкуулай турган же арастана турган нерсе жок экен анда. Жылы мунапыска киритилгенден кийин берилип атат. Мурунку токтомду бекер. Жана ким эме ганаки, Минюстун астында неме адвокат, жана юрист. Иә. Мына тиги демеге чыгыңыз, бул сизге Минюстун кызматкери барып түшүндүрөт, ушул жактан даттануу жолдорун кандай экенин ошо көрсөтүп берет. Сот акыркы эми сизге бияктан соттун төрайымы түшүндүрдү. Сиздин документиңиз подделка болуп калды деп. Туурабы? Анан азыр ошо жолдорун көрсөтүп берип атпайбы? Бияктан силер өзүңөрдүкүн ошо моюңузга албай эле айтып берет экенсиңер. Мына сизге түшүндүрүп берет. Соттун чечими чыгыптыр, жогорку кеңештин немеси. Аякта мына жогорку сот ошон үчүн жогорку сот да. Бүт чечим барын анык болсо кайталамайт деп. Сизге мына түшүндүрүп атса эле кайра өзүңүздүкүн киргизип берет экенсиздер. Мына азыркы кандай жол жобосу бар экенин түшүндүрүп берет.
кантип кайра даттансаңыз болот деп. Кийинки суроо өтөрөлүк. Ал эле сиз өкүм чыгарып койсоң даттанууга жатпайбы? Түшүндүрүп бересизби? Кийинки суроого өтөлүк. Саламу алейкум. Урматтуу жетекчилер. Мен Жапаров Токтуралы. Кыргызмын. Кыргыздын Саяк урусунун Шыкмамат деген уругунан болом. Жашым 77-де. Вот менин келген маселем мынау. Мен 37 жылдан бeri сахарный диабетмин. 37 жылдан бeri. Бұл мен книга рекордов Гиннесага кире турган болуп калдым уже. Вот ушу маселе мен бу жерде жана врачтар аябай жакшы карашат бизге. Например, өзүбүздүн участковый больницанын директору, райондо Суанкулов деген, Батыр Суанкулов деген алар бардыгы аябай жакшы карашат. Постоянный Суанкулов кабар алып турат. А мынау өзүбүздүн местный директор болса, ал постоянный кабар алып, ушу лечение кылып турат. Ошолордун шарапаты менен мына мен 37 жыл сахарный диабетим мен. Вот экинчиси мынау соцпомощь деген бар мына райондун эмесинде. 37 жылдан бери мен эч кандай бир жардам өйдөтөмөн, же оздоровительный бир мероприятиелерге катышып өйдөтөмөн болуп көргөн адам эмесмин. Совсем карашпайт алар. Вот. Анан кийин экинчи маселе мына бизде Пулудо перерабатывающий завод деген бар эле мына жерде. А жерде көп жылдардан бери Рахматов Кулам деген директор болуп иштейт. Өзү жакшы специалист. Ушу Жалал Абад боюнча один единственный винодел ушул. Вот ушул кийинки мезгилде жакшы иштебей азыркы убакта суу сатып калды, суу. Сууну бир бензовоз сууну ушу биз 700 сомдон алып келебиз. Полиной суу жок. Вот ушул жерден 50 миң, 60 миң мына түп 5 лескоздун адамдары талаадагы мөмө жемиштерди терип тиричилик кылды эле. Жана Туманов деген келип, муну приватизация кылып алып, бардыгын туманда бүттү, туман кылып бүттү. Эми азыр иштебей турат. Жаңы модулдар бар эле, алар иштебей калды. Рахмат. Соцпомощь. Соцпомощь кандай кызматкери? Бұл ақсақал менен мен былтыркы жылы дагы бир телефонда байланышып сүйлөшкөнбүз, көйгөй. Бізде 18 социалдык кызматкерибиз бар, 200-ге жакын. Ошол жалгыз бой, багар көрөр жокторду мындайча айтканда 10-12ден бөлүп тейлешет. Бул аксакалыбыз ошо Кызыл Үңкүр айыл өкмөтүндө өзүнө акысыз 5 жылда бир барылуучу жолдомо, санаторияларга жолдомо берилип турат биздин райондун аймагында. Бул кишиге бөлүнгөн социалдык кызматкерибиз ал жактан алысыраак болуп калып атат да, жол алысыраак болуп туруп, ошо жумасына жетишпей калып атат. Ал жактан бир соц кызматкер алган аракет кылабыз мындан кийин. Жок, ошондо эмнелер калды эле? Эмнелер каралды эле? Булар 5 жылда акысыз кресло коляска алышат и путевка алышат, эс алганы. Путевка бар элекин атпайбы? Путевка мына Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышчылары. Ушул Дадака деп коебуз, биз эми Дадака дейбиз да. Дадакага мен лишний алып келип эки коляска бергенмин үйүнө. Ана путевка берсек, өзү мен бара албайм, мен Караганда каяка барам эми деп ардайым ошентип. Бизде путевка ардайым бар. Арыз жазса бир эле Дадакамыз бардык инвалидтерге путевка быйылкы жылы келелек, бирок 26-жылы полный каалагандарга бардыгына барып атат, бар жокко. 3 жерге келишим менен бар. Жалал Абад,
Воронцовка, Issыкөл, şu çöne barmaya Pütövkө бар. Быйылкы жылгы азыр бир да болуп, дадака мындай кылып тура эмес. Айтсаңыз бизди соцкомроштун бардыгын жаман көрүшөт коесуз. Жаман жаман мамемеде калып калышат да. Мен алып келип бердим акага. 2 жолу коляска алып келип бердим. Туурабы? Хорошо, хорошо. Мениңиз бериңиз микрофонду. Эми ата мындай да мына өзү билер берип атса, сиз өзүңүз барбай баш тартып атсаңыз, анан мында күнөөлөгөн туура эмес да. Бияктан болсо атай мына кызматкерлер барып сизге берип атышыптыр негизде. Путевкасын берип атышыптыр. Өзүңүз баш тартып атсаңыз, өзүңүз баргыңыз келбей атса, анан жамандаган кереги жок да. Жана винзавод боюнча ким деген киши дейсиз жана? Иә. Сизби? Берсеңиз. Катышуучулары, урматтуу Илек Кыдырбаевич, бул киши өзү деле ошол заводдо иштеген, ачык-түшүнөн бери бардыгын билет. Мен көп жылдан бери ошол жерде иштеп, өзү айткандай ошо специалисттик кылып келдим. Мындай кылалы, азыр башка кишилердин убактысын албайлык. Сиз болсо аким менен келиңиз, аким менен мага келсеңер, мен ошол жактан бир инвесторлор менен ошол жакта бир сүйлөшүп, кандай ишке жүргүзсөк болот деп ошону карап чыгалык. Хорошо, сиз да аким менен жолуңуз, хорошо? Кийинки маселе көтөрүк. Мен Аслан Бабайылдан чыктым. Мен Пазилова Өмүңсә. Катыраак айтсаңыз. Мен Аслан Бабайылдан чыктым. Мен Мансур Маңаска турмушка чыкканмын. Турмушка калганыбызга 28 жыл болду. 3 балабыз бар. Биз кенже болгонбуз. Азыр биздин жер сууларыбыз тополон болуп атат. Биз кенже эмес, ошону билмем. Эмне болду эле жериңиз? 6 буртуктан талашып атат бизден. Иә. Биз өзүбүз 6 киши булар. 4 талашып атат бизде жер сууну. Эмне болду эле, ким билесиңби? Айыл өкмөтү. Ким сиз билесизби? Алтынбек Жунусович. Абди жердин немеси каякта тияктан? Ким билет анан бул? Айыл башканаки. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуучулары, урматтуу биздин жетекчилер. Бул боюнча жана жеке өздөрү үй бүлөнүн ортосунда талаш жер бар да. Талаш болуп атат. Ата-энеден калган мурас. Аны тиги неме азыр сотко чейин барды булар ошон үчүн. Неме кылыңыз, тиги эшикке чыксаңыз жана неме бар, тиги юрист бар, адвокат бар. Ошо кантип сотко кайрылыштын жолун көрсөтүп берет. Кийинки суроо өтөлүк. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат. Мен Кочкорова Орулкан Кызылыңкур айылынан келдим. Мен балдарым былтыркы жылы 25-жылы базар көргөн Кызылыңкур жолунда иштешкен. Булар эмгек акыларын 1 жылдан бери ала албай келет. Ошону биз кайсыл жерге кайрылабыз, ошо эмгек акыларын кайсыл жерден алабыз, ошону мага эметип беришиңизди суранам. Хорошо. Тиги немечи, ким иштеди эле биякта? Тиги кайсы компания иштеди эле? Каганат группасынын. Азыр. Иә. Ырыс келди Мамбет деген иштеген директор. Жана немечи, трудовой инспектор ким, сизби? Немеге мына трудовой инспектор бар бияктанчы? Бизге заявление жасап. Азыр чыгып туруп мына биякка заявление жазыңыз. Булар болсо ошонусун баардыгын карап чыгышат. Ошол жактан немеси бар экенби, келишими бар экенби, ошонусун баардыгын карап чыгып туруп ошо боюнча таянак чыгарып беришет да силерге. Райондогуларга көп жолу кайрылды булар. Мына бул атай мен силерге айтпаймынбы? Атайын кызматкерлерин баарын алып келдим. Бул болсо ошо именно трудовой инспектор да. Ошонун баардыгын жана келишимдин баардыгын карап чыгат да. Рахмат. Так, кийинки суроо. Саламатсызбы, Илек Кыдырбаевич? Мен Карой участкасында жашайм, Карой айылында. Атым Асылбек Авазбекович. Биринчи суроом, бөлөк дипломно иштеген адам. 20 жыл ашык иштеди. Ал адам келип, акам Атикишбекти бошотту. Инвалид болчу 2-нчи группада. Андан кийин 2014 мен жерими тартып берди. Аерде мен Мусраевдин буйругунун негизинде көмөрткөм. Азыр мына Карайга баргандан ясылдын алдын карасаңыз. Бул ошо диплом башка диплом экенин аны ким аныктады? Аны Дашман эмесинде директор иштегенде
Бирөөнүн дипломунун копиясы менен иштеген экен. Ошо ким аныктады аны? Ушу элдер аныктады ошо. Элдер айтып атабы? Жок, аныктап иштен бошоду да. Качан азырбы? Ошондо бошоду 2014. Анан азыр ачыл лесхозуна кайра келип иштеп атат. Ушуну эме акамдын инват кылып бошоткон. Азыр институт болуп үйдө жатат. 2005-жылдан бери. Ошо 2014-жылдар эмне айда арызданган жоксуз? Андан бери мына 11 жыл болуп кетти да. Соттоштук. Анан мен больницадан чыккыча булар документтерди растап эме кылып койду. Анан мен сот экспертизадан эме алдым, областка алдым, областтын эмеге берсем, республиканский эмеге бердим. Ал убакта Атамбаевдин эмеси болчу, закону. Пул ким пул берсе, ошонун ишин карайт эле да. Жок, ошондо жогорку соттон каралдыбы? Караган. Караганда эмне деп тапты? Ал пул бергенге өткөрүп койду да. Мындай да, жогорку соттун чечимине, жогорку соттун чечими чыктыбы? Ошол болсо акыркы чечим болот да. Эми ал 250 миң акча алса ошого ооп кете берет алар. Ошо жогорку соттун чечимине кайра ушинтип каршы чыккан эме эмне болот эле деген. Жооп берет мыйзамдын астында. Мыйзамдын астында жооп берет да. Кылмыш аткарбаган, соттун чечимин аткарбаган ал кылмыш. Соттун чечимин аткарбаган, сиз азыр өзүңүз жооп берип койсоңуз тияк боюнча. Жок, ал неисполнение да. Неисполнение болчу. Чо булар болсо тиги неме да, ошо жогорку четтин сотуна макул болуп атат дейт да, ошо вердикте. Демечи, тиги мындай кылыңыз, мен сизди түшүндүм, прокурор. Тиги прокурор, тияктан сиз мына азыр угуңуз маселесин. Арыз болсо ошо арызын карап турган сразу жактан чечим жообун айтып кала да. Же каралат, же каралбайт деп. Хорошо? Анан ошо менен точкасын койгула да. Мына 2014-жылдан бери канча деме жүрсө, анан кайра эле тиги жогорку сот чечим чыгарса эле, анан кайра эле макул болбой жүрүп берсе болгондой болсун да. Ошон себептен точкасын коюңуз да, бүттү да. Анан түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө да. Жана жогорку сот мына тиги бул прокурор айтпайбы? Жогорку соттун чечимин аткарбаса, бул кайра кылмыш ишин демесин аткарбаса, бул кайра кылмыш иш болот дегендей. Ошонусун түшүндүрүп түшүндүрүлө. Кийинки суроо өтөлүк. Саламатсызбы, урматтуу Тилек Кыдырмаевич. Менин аты жөнүм Абленкулова Алеся. Менин жолдошум Осмонов Дастан биринчи топтогу майып 15 жылдан бери төшөктө жатат. 2 уулум бар, жаш балдарым, бир үйдүн тирилиги бар жогу менин мойнумда да. Анан 2017-жылдан баштап 2024-жылга чейин 7 жыл Дашман мамлекеттик жаратылыш коругунда иш кагаздарын жүргүзүүчү болуп иштедим. 2024-жылы май айында жетекчи алмашып Дашман мамлекеттик жаратылыш коругуна Чойтоев Кане Кашиевич дайындалып келди. Жаңы жетекчи келген күндөн баштап эле кызмат алмашуулар болуп, алардын катарында мени да кошуп өз калооң менен кетип каласыңбы деп мени коркутуп баштады. Кетпейм десем мени бир каяктагы статьяны коюп бошотуп салды. Мен сот органдарына кайрылдым, облус сотко чейин бардык, мен тарапка чечилди, 133 миң штраф салды буга, аны төлөдү. Андан кийин кайра жумушума келдим, сот аткаруучулардын эмеси менен, тапшырмасы менен. Келгенден кийин кайра менден дагы диплом талап кылып баштады бул. 3 күндүн ичинде диплом таап келесиң, иштесең иштейсиң, болбосо жумуштан кетесиң деди. Мен жогорку билимим чындыгында жок, бирок учурда окуп атам, 3-курстамын. Бишкекке департаменттин директоруна барып, өзүнүн колунан кагаз алып келдим. Мен өзүнүн учурдагы иштеп аткан ишиңе орто билим боло берет деген. Ага деле көнгөн жок. Мен кысымына чыдабай макул деп өз арызымдын негизинде жумуштан бошоп чийип кеттим. Эмнеге десе мен адилеттүү болушум керек дейт. Адилеттүү болсун, макул, Тилек Кыдырмаевич, адилеттүү боло берсин. А эмнеге бунун жээнине мыйзам жок, жердешине мыйзам жок? Бир-эки маселени айтып кетейин, мыйзам бузулду. Мына жакынкы эле болуп аткан нерсе, бир тууган иниси Чойтоев Жаныш деген Кызылөңкүрдө туризмди өнүктүрүп жер иштетет. Жакында эле болуп, азыр деле бар болсо керек, бир 5-6 метрден ашык жер кыртышын бузуп, 20 метрден ашык жерге терек көчөтүн эгип коюптур. Дарактарды кыйган, баягы бадалдарды өрттөгөн, кыскасы менден бар жогу сүрөтү турат, чыгарып алдым, жалганчы болбойюн деп. Анан жээни, бир тууган жээни номер 4-кыдырмасында эгер болуп иштейт.
талаға шығып кокусунан чыгып калдым. Чыксам менин белимен жоон арча кыйылып жатат. Арчаны өзүңүз жакшы билесиз, кызыл китепке кирген, өзгөчө баалуу дарактарга кирет. Буларга маалымат бердим. Анан экотекка кайрылдым мен. Неге мындай болуп жатат деп. Экотекка 29 апрелде арыз менен кайрылганмын. Ушул жылы? Ушул жылы жакында. Ошол үчүн 1 айдан бери жыйынтык болбой, анан кече телефондо кечекеде сүйлөшүп, мен эл өкүлү келет экен, мен ошо кайрылайын анда десем, кече 7:30 мага кичине кылып жооп жазып жөнөтүп коюшуптур. Каралып атат. Аяка бияка кат жөнөттүк. Ушу кыскача эптеп мен баягынтып чыкпасын дедиби билбейм. Урматтуу Тилек Кыдырмаевич, мен майып баккан, 15 жылдан бери майып баккан аялмын. Бир үйдүн тирилиги бар жок менин моюмда. Мыйзам мага эле иштейби? Жиенине, бир тууганына, башкасына иштебейби? Мыйзам чегинде калыс чечим чыгат деп суранам. Экотех. Не болду эле? Саламатсыздарбы, урматтуу Исламбай айлыктын тургундары. Саламатсыз Тилек Кыдырмаевич. Мавлян Кулова деген мага кайрылган, өзүм прием кылгам. Бул боюнча Дашман коругунда Акташ жана Айры таш деген жерде бир түп арча кыйылган, Түркистанский. Жеринде келе биздин балдар таптаган учурда кыйылгандыгы анык, диаметри 40-тан 48-ге чейин болгон. Бул боюнча тиешелүү чаралар көрүлүп, азыр иш жүрүп атат. Штрафын төлөдүбү? Штрафын азыр 224 токтом негизинде Дашман коругу өзү чара көргөн экен. Булар өздөрү да чара көрөт. Ошол жерде корукчулар бар. Тиги немечи бунун ГКМБ силерге азыр карап чыккыла, ошонусун жана неме боюнча, белки туугандар боюнча конфликт интересов табып аткан боюнча ошол боюнча мына арызын карагыла. Ошонусун карап туруп, ошол боюнча тиги чара колдонгула да. А сиз болсо өзүңүз мына немеде собственный по собственному желанию арыз жазып берген менен анысы уже бүттү каралат да. Ал уже сиз уже макул болуп өзүңүз кетип атасыз да. Ошол себептен белки мына сот менен сиздики эметилип тур аяка. Эми диплом кереги жок болсо эле сордун арыз жазып берип атат да. Сиздики болсо ал топ моп болуш керек эле туурабы, если диплом кереги жок болсо. Анан жана неме да, малый неме болуш керек, обслуживающий персонал болуш керек эле негизи эле. Анан ал боюнча сиз өзүңүз арыз жазган боюнча сиз өзүңүз макул болуп атасыз да, жумуштан кеткенге. Ал боюнча ал арыз каралбайт да. Жана белгилер боюнча тиги карап чыксын тиги. Ошо диплом боюнча азыркы учурда иштеп аткан зам директорунун диплому жок эле иштеп атат. Мына азыр сиз ошо чыгып туруп, мына УКМКнын кызматкерине арыз жазыңыз. УКМКнын кызматкеринин арызын силер контролго алгыла, Кимбек болот. Уже дело есть, возможно, на экспертизе по незаконному предоставлению аренды земельных. Жарандын немесине жооп берейин, ошо жетекчимин Дашманда. Ар бир арыз. Азыр кереги жок, тияктан УКМКнын кызматкерлери менен жоосун алам ошол жактан. Кийинки суроого өтөлүк. Экөөнүн бири жалгачы болот. Ушунун ичинде барды бар ушул Мавлян боюнча. Же Мавлян жалгачы, же мен жалгачымын. Мен жоодо көтөрөм деген жалгачы. Кийинки маселеге өтөлүк. Ассаламу алейкум, кандай жассызбы? Мен каралган себебим Каройдун Көктөмү деген жерге келдим. Жайлоо талаш болуп атат. Узунгыр деген жер. 5 жылдан бери соттошуп жүрөбүз. Ушуну чечип беришти сизден суранамын. Эмне болуп талашып атасыздар? Жайлоо отуруп ал кишиге берип атат. Жал киши бизди жогорулатып журттан которуп булак талашып атат. Булак талашып атат. Журт эмес, булак талашып келди ал киши. Судан сууга өтүп, азыр кырга чыгарып койду. Сиз жана неме боюнча жана конфликт интересов мына болгон ким? ГКМБ. Неме боюнча кагаздарын карап чыккыла жана азыркы иш боюнча. Жана штрафын төлөдү деп атпайбы? Ал эмес жана именно конфликт интересов боюнча карап чыккыла, хорошо? Жактан кызматкерлер баарын өзүнүн туугандарына алып деп. Айтып бериңиз. Бул жер айлык өкмөттүн баласында эмес, бул ГЛФ, Госплесвод, Кызыл Күрдөкөй чарбасынын баласында. Ким неме каякта тиги? Лисхоз.
Айыл өкмөттүн балансында эмес да бул жер. Бул Гылыфы, Кызыл Күр Токой чарбасынын балансында. Саламатсызбы? Бектурмаевич, саламатсызбы, урматтуу жыйын катышуучулары. Бул жер талаш жерди бул 2 жылдан бери чечкенбиз. Балдырман райондук администрация тарабынан буйрук чыгып, ал жерди чечип, өгүнө тең чечип бергенбиз. Бүгүнкү күндө бир булак бар, ошону эле талаш өлөкөлө кичинекей жерде де талаш бүгүнкү чейин ушинтип келишет да. Чоң булакты чечип бербейсиздер, кимге чечип карайт? бергенбиз. Азыр чечип берип өкө кырдын биягы бул отурат, бер жагы башка Сатыбаев деген отурат. Бул комиссия курамында чечип бергенбиз. Анан эмне ошо силердин чечимиңер макул болбойт абы? Макул болбойт, ушундай кылып атышат да. Дагы чечип беребиз. Дагы чыгабыз да комиссиядан. Мына 2 жылдан бери кайра чыгарып берет. Конкретносын кыйылады. Эмне болду эле? Эмне себептен? Эмнеге макул болбойт атасыз чечимде? Бул мен чечим эмес, бул булактал киши талашып атат. Мени бир шамалды суу жок жерге айдап атат. Ал киши партиясы экен. Ошол киши партия суу жок жерге айдап атат. Бир кырда. Анан мен айттым, журтуму бер дедим быйылча. Анан дагы эмел десе бербеймин деп Кызылынгүрдө бул жок экен, урушуп эмел келе бердик. Акимге бардык. Аким да чечип берем деген. Чечпеди. Мына эртеңгүсүн көчөмүн. Анан да урушабыз. Ошончо сизден сураганга себебим келдим эле. Жөн бияктан ошо комиссия барып чечип берип атышпайбы? Сизге кандай? Анан сизге Жок, чечип берген жок. Сиз ыраазы болуп алсаңыз эле кечки арыздан бересиз барым получается. Ошол наркы журттан өтүп кетти. Мында комиссияда кимдер болуп бардылар эле? Комиссияда райондук администрациясынын айыл чарба департаментинин башчысы барган Марсел Асылбекович, Токой чарбадан жалпы бир 6 адам, 7 адам барганбыз. А жерде мындай деген. Ал жерге барганда Ким земельный инспекция? Мына өзүңөр тияктан алла, тиги жетекчиликке комиссиясына кошулла, ошонусун карап чыккыла. Карап чыгып, силердин чечимиңер окончательный болгон болсун да. Хорошо? Азыр болсо булар өзүнүн район деңгээлинде карап алган, бири-бирине ошондой чечип атса керек. Именно силер областтан как независимый келип карап турушан чечип берле. Рахмат. Кийинки маселе өтүрүт. Ассаламу алейкум. Урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу жетекчилер, областтын жетекчилери. Мен Кызыл Суу айылынын тургуну Жолдош Жанышбек. Бир эки маселе менен кайрылгым келип атат. Биз айылыбыз могу Арстанбап жолдун Арстанбап дарыясынын жээгинде жайгашкан. Кээ бир үйлөргө суунун немеси нугу бурулуп, бир-эки үй ол жашабай кетип калды. Кээ бир 5-6 үйгө да азыр неме болуп атат. Суунун нугу бурулуп, анан кийин коркунуч болуп атат. Анан Арстанбап жолунун 3 жеринде жолго жетип калган жерлер бар да. Ушул жерлерге ушу дамба боюнча жардам берүүңүздү суранамын. Анан биздин айылда жаштар баягы участка Тамаркага жер ала албай жүрөбүз. 2020-жылы 5 гектар жер Аккоргон деген участкадан бизге Токой чарбанын эсебинен айыл өкмөткө баланска өткөрүлүп берилип, трансформацияга берилген. Ал бирок негедир ошол участка неме болуп калды. Токтотуп калды да, бизге азыр кайра бербей, биринчи тартып 6 сотуктан бөлүп берди эле, азыр токтоп калган. Анын үчүнчү бир сунуш. Бул сунуш катары муну койсоңуздар, айыл чарба департаменти менен муну ветеринардык кызмат. Азыр деген биз тоодо мал менен жашайбыз да негизги. Биздин эге турган баягы айдоо жерлерибиз жок. Негизги киреше булагыбыз ушу мал. Анан азыркы мезгилде ушу мал уруу деген көбөйүп кетти да тоодо. Анан бул мал урууга статья өтө жеңил экен. Баягы 1 миллиондон ашпаса муну камабайт дагы экен да. Анан кийин мен сунушум мындай. Баягы Акылбек Жапаров койго паспорт бер деген го. Ошону ишке ашырыш керек да. Ар бир малга бирка басып, базарга биркасыз киргизбей, алган адамга да, сойгон адамга да баардыгына через справка кылып, аны ушуну көзөмөлгө алып, ушуну тактап дебет берсеңер, ушу бизге да жеңилдик болот эле да. Баягы уурдаган адам яңы эле чыгып калат болчу ушундай болгондо. Ушу сунушум бар да. Рахмат. Ушуну карап берсеңер. Так, жана участок боюнча айта кетсек, участоктун баардыгы мына президентибиз айтып аткан боюнча гиктин үйлөрүн салыш керек да. Ал жерге мына силер болсо мына Арстанбапта эң кооз жерде жайгашкансыңар. Эң кооз жерде. Бияка канча деген туристтин баары келип көз артып ушинтип келип атышат да. Анан именно жанагындай тиги силердин малыңар баардыгын жайнатып коюп, бактар болсо чаң дайындап аткан да. Ошондо малыңардын баардыгын жөнөтүп болсо да, ошо чаңдап аткан учурда баардыгын оттоп жеп кетет.
Ошо менен бизди Кудай берген жерибиз ошо ойлоодон калат да. Астында ошо арстанбап неме жаңгактын астында жана кустарниктер болуш керек. Ошо кустарниктер болсо ошо бакты жылуу кармап, жана шамалда циркуляция кылдырбаш керек эле да. Бактар düşүтпөш керек эле. Азыр болсо мына тиги баарын малды жандыктын баарын силер кое берип койдуңар. Кое берип койгондон кийин жана кустарниктин баарын жеп кетип атат. Ошонун типтиги берки бактын баарын үшүп, уже түшүмдөрү да начар болуп калды. Биз болсо мал жандык эмес, именно бул арстанбап биз ошол немелерге иштетишибиз керек эле да. Жаңгак боюнча иштетишибиз керек эле. Жанагындай бияктан жана сунушту мен айтпадым, тиги берки атаны айтпадымбы? Ошол жана сунушун келсе жанагындай платабазан боюнча сокторду баарын чыгарганга ошондойлорду алып барышыбыз керек да. А малдан болсо биздики айтпайм, малдын баарын көбөйтүп алдык. Ар бирөөңөрдүн үйгөрү каралчы, барып алып бир кой сойгулачы же бир уй сойгулачы деп. Жарабайт да суйга. Жөн эле тиги саныңга кармап жүрөбүз. Кимдердики жарайт? Ошол себептен болсо жанагындай малды азайткан боюнча мен буга толук кошулам. Толук кошулуп жанагындай тиги биз болсо ошо багытты жана ошо багытты биз туризмге алалык. Туризмге жана немелерге алалык да тиги. Анан жанагындай мен айтып келаткан себебим бар, ГИКтен сразу ушу немеге өтүп кеттирим. Тиги ГИКте бияка жанагындай туристтерди алып келсек негизи эле. Жанагындай ГИКтин үйлөрү турса, бияктан ошо биздин балдарыбыз ушул жака жашаса негизи эле. Баарысы эле жанагы бир ал 10-15 сотуктан жер алып алсак, каяка 2 сотукка эле 2 эле семья жашап калат экен. Жок деген эң жок көп дегенде 4 эле семья жашап калат экен да. А если ошо 20 сотукка биз жанагындай бир заңгыраган үй этаж үй салып алсак, аяка 100-200 үй бүлө кирип кетет да. Ар бирөөбүз балдарыбыз ошо үй менен камсыздашыбыз керек да, туурабы? Мына бизге Жалал Абад облусуна аэропорт түшүп атат, мына эл аралык. Кытай, Кыргызстан темир жолу түшүп атат Өзбекстаны. Ошолорго мына балдарыбыздын баарын окутушубуз керек. Окутуп ошол жака кызмат кылыш керек. Мына турист боюнча биз мына ким неме келди? Ректор. Мына биз 6 факультет ачып, 6 мына Жалал Абад университетинин ичинен 31 адистик ачтык. 31 адистиктин ичинен мына силер баарыңар балдарыңарды кайдыкери кылып окууга, билимге бербей айтсаңар, ошол жак менен азыр 26 факультет иштеп атат да, адистик иштеп атат да. Балдарыңардын баарын өткөзгүлө бияка. Мына контрактлардын баарын жанагындай кубок губернатор деп өткөздүм эле матч немеде, олимпиада. Ошо биринчи орун балдарга 50%дан жеңилдик берип атышат. Жанагындай эле башка университеттерге 100%дык кылып атышат. Ошол себептен балдарыңар жакшы билим алдырып турган берсеңер, бияктан алганга даяр. Ошондой эле мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна аяктан Ланчжоу деген жана провинция менен ошол жактан биз келишим түзүп келдик элек. Алар биздин балдарыбызды окуп бергенге даяр болушат. Кечээ мына мага келген Кытайдын баарын менен ал жактан сүйлөшүп атам мен. Биздин балдарыбызды эң биринчиден окутканга деп ошо талапты коюп атам да. Мына кечээ бир кытайлар келди эле, жана возобновляемый источник энергии дейт да. Мына ошол факультетин ачып окуп бергенге даяр элем дейт да. Мына азыр ошол боюнча тиги сунуштун баарын киргизип атабыз. Ошол себептен болсо баарысы эле тиги демеге билимдес эле баарысы эле деме болобуз. Өткөндө мына бир чогуштан атайын бул ректорду бир кичине маалымат берип койдум дедим эле. Берип атса элдин баары тең кыйкырып атат деп болду депчи. Эмнеге биз ошо билимге келгенде эле качып калабыз да? Биз болсо сурасак эле баягы кайча чогулушка барсак эле бүт эле жерден сурасак эле баягы бизге спортивный комплекс салып бер, бизге жана бокс аянтчасын салып бер, бизге жана күрөш аянтчасын салып бер деп. Эми спорт керек. Бирок спорт болсо бул экинчи жөлөк болуш керек да. Эң биринчи немебиз, кадамыбыз биздики билим болуш керек. Билимди ошо курчап турганга спорт керек. Ошол себептен эң биринчи басымыбызды биз билимге коюшубуз керек. Азыр ошол себептен мына жана жерлерди мантен айткан боюнча участокты ким ГИКке караштырып көрүлө, Алтынбек Жунусович. Жанагындай айыл чарпа билме соода саттын малды боюнча жана иштин баарын жүргүзгүлө, малдын баарын азайтканга. Жанагындай бияктан ошо мен өткөндө немеге барып катыштым, симпозиумга барып катыштым, мына тоон биз кантип сактап калсак болот деп. Келип аткан туристтер биздин тообузга кызыгат. Тоого кызыгат да ошол жака келип бизди көргөнгө аябай суктанышат. Чет мамлекеттен. Ошо ар бир турист келгенде биз болсо аларга болсо мындай келип кафеге тамак жебизсе, биз болсо ошол жактан биздин природабызга суктанып, биздин тамагыбыз даамдуу деп келип атса, биз ошолорго орой мамиле жасайбыз да, келген немелерге тиги конокторго. Ошону мен көрүп туруп, бияктан тиги ошо жагуунун немесинен ким ректор, турсаңыз. Мына ошол менен биргелекте жана немен өткөздүк. 72 сааттык жана официанттарды окутуу деген боюнча. Ошолорго мына тиги немелерди күбөлүктөрдү тапшырдык, мен лично өзүм тапшырдым да. Ошол жактан сурадым балдардан, мурун официант болуп иштеп жүргөндөрдөн. Силер болсо мурун официант болуп иштеп жүрдүңөр эле, азыр официант болуп иштеп калдыңар.
Эмнеси өзгөрүп десе, биз такыр эле эчтеке билбечү экенбиз. Билим деген аябай жакшы нерсе турбайбы деп, аябай ыраазы болуп атышат да. Мына азыр биз ошо ар бир кафе ресторанга ошону талап коюп атабыз. Ошо күбөлүк менен аласың депчи. Күбөлүк менен алсаң, ошол жактан айтпайм, мына бизге бир туристтер келсе, биз болсо биз азыр эң арзан туристтерди эле кабыл алып атабыз да. 1000 сомдук, 500 сомдуктарданчы. Биз если жана услуга сферабыздын баарын жакшы жасап алсак, баарыбыз тең ошо англис тилиндеби, кайсы тилдерге, Кытай тилиби, араб тилиби, кайсы тилдин баарына тең басым кылып алсак, ошол жактан келген туристтер бир туристин $1000 чейин чыганга даяр да. Биз ошолордун акчасын алышыбыз керек да, күлүп жайнап. Болбой эле бир ар бирөөбүздө бир малыбыз бар, же малыбызды болсо тиги аны же жыргап союп жебейбиз. Мына малдын кесепетинен, жана эчки текелердин баарын ошо кесепетинен, алар ошо тоого чыгып кетишет дагы. Канча жылдан бери биз ошонун кароосун калтырып койдук элек, ошо малга тим койлук ба, кыргыз эми мал менен мал жанды эмес беле деп. Мына эчки текенин баарын чөп чардын баарын жыйып атып, тамыры менен жеп кетип атып, ошо менен биздин жерибиздин баары эрозияга айланды. Эрозияга айлангандан кийин жана кичинекей эле жаган жаса, ошого туруштук бере албай, бүт жердин баарын сел каптап атат. Сел каптаганда биз ошол өзүбүздүн салган кооз үйүбүздүн баарын кайра суу каптап, кайра жабыркап атабыз да. Мындай бизде такыр финансовый грамотность деген жок, билим да жок болот да. Ошол себептен мына биздин балдарыбызга чет жакка кетирбей, мына бизде болсо жумуштун баарын тиги жана гикке салып отурган үйлөрүбүздүн баарын иштетелик деп, башка строительный компаниянын баарын иштетеликсек, аякта бир биздин кыргыз балдарыбыз жок. Баары эле жалкоонуп, жок мен барбайм дейт. Аякта жана келгендер пакистанецтер келиштип атат. Башка чет элдиктер келип алып иштеп атышат. Силердин буякта шартыңар сонун турбайбы? Биз мына ошол рынокто алып туруп өзүбүздүн балдарыбызды иштетишибиз керек. Бизге азыр тиги жеңилдик болуп аткан менен, бизге тиги пакистанецтер келип атат, башка улуттар келиштип атат деп биз жыргап атабыз. Бул келеркисинде кандай болот анан? Биз мына ошол жерден айтпайм, мен көп эле жерден айттым. Мамлекет мага эмне кылды, мен мамлекетке эмне кылдым деп. Өзүбүздүн балдарыбызды ошол жактан окутуп, ошол балдарды ошол жумуштарга киргизсек негизи эле. Тиги Москвага кетип калып, мына Москвага кетип калып аяктан болсо кечөө бир апа келди мага. Келип ошол жакка иштеп кетем деп кетти эле, 8 айдан бери жок, такыр дайынсыз жок деп. Анан тияктан биз ошол жактан бир токтокан деген бир эжебиз бар эле, чогуу биргеликте иштеп барып сураштырып, баарын сүрүштүрсөк, баласы 8 ай мурун каза болуп калыптыр стройкадан. Же ал апа билбейт, өлүк тирүүсүн билбейт. Ошону кийилишип атып туруп, ошол жактан алып туруп, ошол стройканын компаниясын сотко берип атып, жана токтокан деген эже ошол жактан биздин ошол чогуу биргеликте иш алып барып атат. Мына кечээ 4 миллион сом акчасын алып берди ошол жактан, тиги неме которуп беришти Россиялар. Если жанагынтип кайрылбасак, ал билинбей эле калмак. 8 ай болсо бизге кечээ күндө эле тарыхта жөн эстеп коюп атабыз. 8 ай жана апа кандай дени менен өттү? Баласынын өлүк тирүүсүн билбей. Ошол себептен мына биз жактан биз кайсы немелерге кетип атсак да, мына биздин өзүбүздүн ички немеге жолдорго иштетелик десек, билим алышпайт биздикилер. Баягы эле күрөш менен эле бокска барышат негизи эле. Жанагы эле спортко. Билим дегенде качабыз баарыбыз от менен куюп калагандай бизде. Жанагындай кызматтарга болсо мына жол салганга иштетеликсек, же билишпейт, кесиби жок. Кесип алса жанагынтип фальшивый дипломдор менен иштешебиз жанталашып. Окуйлук да, окуйлук алып турган биз алалык да тияктан. Кийинки суроо көтөргөн да. Assalamu alaikum. Мен атым Өзгөнов Айбек, Чкалов айылынын айыл башчысы болом. Мен суроом, биздин айылда 280 кожолук жашайт. Ошол кожолук биздин айылга суга суу проблема, эми шлаганга андай мындай нерселерин өкмөттүн жардамы менен, өнүктүрүү фонду менен жасап атабыз. Бир гана нерсе, суранган нерсебиз. Насосная станция керек болду. Адистерден сурасак, 2 миллион 300 миңден 3 миллион 400 миңге чейин экен да. Буну айыл өкмөттүн бюджети көтөрө албайт. Шуну бир возможность болсо карап жардам берсиңер. Насосная станция. Кароңкүр дарыясынан айылга суу тартабыз, суга суу. Не болду эле ким суга суу? Бул боюнча бизге кайрылышкан. Ал жерде эч кандай станция жок, ал жаңы курулуш куруш керек. Айыл өкмөтүнө сунуш бергенбиз. Айыл өкмөт тарабынан шлангилер алынган, жана алынган, насосын орнотсо бизге өткөрүп берген деп атабыз, биз тейлеп берейин деп.
Жо, насостун станцияны ким салып берет? Өкмөт тарабынан. Айыл өкмөттө акча жок деп атпайбы? Өкмөттүн алы жетпейт анга. Жаңы курулуш боюнча бизде жок. Биз жаңы бул жерде суга таянты деле жер жок да бул айылга. Айылга тамарка жерге да. Тамарка жер дагы бар. Суга турган жер где-то буквально 100 гектардай жер бар. Айылдын тегерегиндечи. Биз ошо агрегат деле суратабыз. Калган жагын өнүктүрүү фонд менен, айыл өкмөт менен, проекттер менен алган атабыз. Ошо агрегат кымбат экен, бизге өкмөт аны алып бере албайт. 4,5 миллион дейт да, эң максимальный. Ошону чечип бересиз? Биз сунуш берели. Качан чечесиз? Макулдук берсе, биз чечип беребиз. Ошо качан чечесиз? Мына бул айыл башыга рахмат. Кечөө бир жетекчи отурат го, менде эчтекем жок депчи. Эчтекем жок. Ана мага болсо мен канча чечмек элем деп. Мына ушунтип айыл башы болсо, мына айыл өкмөткө да кайрылыптыр. Азыр мына трибунадан чыгып алып туруп, ошол жакта маселесин көтөрүп атат да. Эмнеге бул ким айыл өкмөт? Эмнеге бул маселесин трибунадан чыгыш керек да? Эмнеге силер буну караган эмессиңер? Карабышын алып келиш керек эле мага. Жок, муну өз айттыңыз, айыл башчы. Сылаңгылар чечилген эле кытырмайчы. Давай, тиги молодцы ушинтип немеден мына көйгөйлөр баарын көтөрүп чыгарышыбыз керек негизи. Тиги ким мага давай тезирээк ошонун жолун бергиле. Канча минут жетет сизге? Канча убакыт керек? Канча убакыт керек? Качан бересиңер? Күндөрү беребиз. Жумуш күндөрү беребиз. Кандай? Давай, тиги неме 2 жуманын ичинде мага жообун айтсын да, 14 күн ичинде. Макул. Урматтуу Тилек Кыдырмаевич, мен şu Арсланбаб атанын тургунумун, Кабалбадан Жаңыбай Бекбай. Мен 2 жолу курултайга ушул эл өзүлөр жиберген. Мен 2 эле маселе менен бардым, 2 жолу тең. Менин арзым Садым Нурузовичке чейин жеткен. Суу, асфальт. Эми ошол арыздын негизиби асфальт бүтүп атат. Сууну дайым айтамын, кече мына ийниме көз бир жерде учурашып калдык. Азыр бардык айтылган суу мамлекеттин зыянына гана чыгат, кайра жок боло турган сууда. Элдин пикири Кызылөңкүрдө мына Рустам деген бала турат. Аккоргон деген жерден бир чоң дарыя түшөт, ал сууга кошулат дагы Өзбекстанга өтүп кетет. Ошол жерге 1 метрлик турбан алып келсе, көк алма, ооган дала, чарбак чыкалып турады. Бардык таза суудагы суга суда чечилет да. Макул көргөн, мени Төрөбаев менен учураштырган специалисттери бар макул болгон. Анан берде талай менен сүйлөштүк. Бул мурда бир аким болгондо бирек жазган Арсланбаптан деп. Ал дагы болбой турган. Мына Арсланбаптан деп суу алып келди эле, чарбактын 30% гана эли суу ичет. Мына азыр бул кыз айтып атат. Бул Аккоргонго эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, кечиресиз биринчи айтыңар менен бардыңарды шашып кетипмин. Убактыңыз болсо бир убактыңызды бөлүп, бир көрүп келсеңиз да болот ошо сууну. Сизден бир эстелик болуп калат. Шуга бир көңүл буруп койсоңуз. Келген меймандар баарыңарга чоң рахмат. Бүгүн мына Арапа күнү убактыңарды алып келдиңер. Ишиңерге ийгилик болсун. Баарыңарга чоң рахмат. Рахмат. Бул канча миллиондук проект? Тилек Кыдырбаевич, бул көк алма айылына 3 жыл болду. Биз титула киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө ушул суу атырган дебет жок болуп атат. Жалпысынан 78 миллиондук доллар проект. 78 миллион долларлык бой? Жок, сом эле көк алма айылына. Бирок алып келе турган жерибиз, бул Бекбаев так айтып аткан жер, где-то 14 километрден кешиш керек да. Дебет жок деп атпайсың? Дебет жок, ушуктан. Дебет жок болсо кайсысын алып барасың? Бул Бекбаев так айтып аткан 14 километрден алып келиш керек болуп атат. Кызылгүл жактан алып келиш керек болуп атат. Жок, аякта канча неме? Ал жакта открытый источник эле, сайдан алыш керек. Жок, ошол жетеби ошону айткан Жетет, эгер аны алып келсек жетет. Ага канча проект болот, акчасы канча акча алат? Ага эсептеп чыгыш керек. Бир 150 миллион менен 200 миллион тегеренде кетип калат. Ошол сууну алсак канча немеге көйгөйлөр чечилет ушунда бизде? Андан көрө Арсланбаптан Улуу булак деген булак бар. 5 жыл мурда мен ошол жерден долбоор проектин кылдыргам. Жалпы 5,5 миллионго республиканын бюджеттен. Бүгүнкү күндө 5,5 миллион проект долбоор. Проект уже бүттү, проекти бар. Акчасы канча болду? Акчасы 410 миллион болгон. Ошол менен алып келсек, ошол ыңгайлуу болот. Ошондо эмнелер чечилет? Азыр Европейский банк развитие айтып атат. Бизде базар районунда 8 азыр акчаңызды слоп турсузбу? 400 миллионго ошол проектини если ишке ашырсак, ошондо кайсы көйгөйлөр чечилет? Ошондо жалпысынан бул жактан чарбак, көк алма, ооган тала, чыкалып, кыргоо бүт барды таза суу менен кылып бар дегенде кайсы? Ошо Жалал Абад обласыбы? Жалпы жок, жалпы 4 айыл өкмөт.
4 айыл өкмөт. 4 айыл өкмөт. 4 айыл өкмөт деген себеби бир Акмандаган кирет, ошондон ичет, Сейдумдан ошондон ичет, Арсланбаев айыл өкмөт ошондон ичет. Берсеңиз деген немеге? Ошон үчүн айтпайм, мында чоң-чоң көйгөйлөрдү чечип албайлык бы? Урматтуу Тилек Кыдырмаевич, суу боюнча айтышка деле оозум барбай калды эле. Дагы ошо жоопту угуп атам да. Ал Арсланбаевден келген суу чарбактын элине 30% гана суу берип атат ба? Арсланбаев эли көп эл. Аны булак дейт, булак бир кетет, бир келет. Аккоргондун суусу өмүр бою агып турган суу, чоң дарыя суу. Алиги суга суу да чечилет, таза суу да чечилет. А тиги дебет ас деп кимге айтты? Эми акча мамлекет Кудайга шүгүр го. Азыр айтсын деген. Дебет ас деп ким айтып атат? Ким? Азыр мына сиз айтып атасыз, Арсланбаевтан алайлык деп. Ошондо эми ошо булактан алынган. Булактан алынган суу текширип келгенде 11 литр болгон. Булактын суусу качат экен. Азыркы күндө 6 литр. Азыр мен сүйлөп алайын. Ошондо дагы сиз биз өткөрүп алып атканда сизди чакырганбыз. Комиссиялар болгон. Бишкектен келген. Ошондо мен айттым, мен бул сууну кабыл кылып албайм. Неге дегенде, неде турат? Проектте 11 литр, азыр 6,5 литр. А сиз ошондо эми айткансыз, бул булактын суу. Булактын суусу азайганда азайып, көбөйгөндө көбөйөт экен. Бул элге толук жетпейт. Аны Бекебай аканы сунушун кабыл кылганыбыз бизге оң. Неге дегенде шунча айылга азыр суу керек. Бул сиз айтып аткан башка, мен айтып аткан башка. Мен айтып аткан бул Арсланбаевда улуу булак деген булак бар. Ал секундасына 225 литр чыгат. Аны биз 3 мезгил менен аны тактап чыкканбыз. Ага бир комиссионный болойлу, анда комиссионный барып көрүүнү тактайлы. Неме комиссияга анда неме кылда, кошкула тиги специалисттерден. Биз Минсельхоздон да чакыралыкпы? Ооба. Анда бул немеден чоң уруштар бүтүп калганда ошо как раз мына бул аксакалдарга кошкула. Дагы кимдерде ошо тиешелүү кишилердин бар тең кошкула. Сиз эме Бекбай, кече жагында сүйлөшкөндө ооба мен сизге макулмун деп айдыңыз беле? Сиз айткан башка. Булак деген башка. Ким Талай Анарбаевич, азыр эми айтыштын кереги жок негизи. Азыр болсо ошол жана неме кылалык, комиссия жыйынтыгы менен барып туруп, жана эки сунушту көрөлүк. Сиз айткан сунушту, жана бул Талай Анарбаевич айткан сунушту көрөлүк да. Ошону көрүп алып туруп, ошол канча маселеси чечилет экен деп, ошо боюнча биз президентибизге сунушту айталык да, ошо менен киргизелик да. Урматтуу Тилек Кыдырмаевич, башка да бир аксакалым бар. Сиз менен личный сүйлөшө турган маселе, мен өчүрүккө жазылып коеюн, кабыл алып койсоңуз. Өзүңүзгө. Мен азыр эми жок, бир кабыл алып койсоңуз. Биздики бул эл менен жолугушуубуз 25-июнда бүтөт. Болду, рахмат. Дагы 34 айыл калды. Андан кийин макул. Рахмат. Тилек Кыдырмаевич, ушул боюнча дагы бизде азыр жаз кечүү дарыясына дамба куруу иштери ПСДС аяктоо алдында турат. Ушул 27-жылдын башында биз курулуш иштерин баштайбыз деп турабыз. То есть бул байке айткан маселеби? Жок, бул жаз кечүү дарыясы деп могу Кызылөңкүрдөгү жаз кечүү дарыясына 80 миллион кубтук суу сактагыч курулат. Суу сактагыч, ал өзүнчө башка. Башка. Ал жакшы. Ал неме 80 суу сактагычтар жакшы негизи. Хорошо. Кийинки маселе өтөлүң анда. Ассаламу алейкум, Тилек Кыдырмаевич. Жыйындын катышуучулары, жана айтпаймынбы, арызга немеге сүйлөгөнгө жетишпей калгандар арыздарды берилди. Арызыңар баары тең кабылданат да. Анан эле бияктан тиги туруп алганан кетери деле тиги кызчу салып калат экенсиздер негизи. Ошон үчүн айтпайм, арызыңарды бере бергиле, арыздын баары тең каралат. Бүт баары тең каралат да. Азыр мына башка тиги бул прокурор коюп атасыңар, соттун төрайымчысы берип атасыңар, УУД берип атасыңар, башкаларга берип аткан баары тең мен ошол жактан көзөмөлдөйм. Азыр баарына тең чүрүп коебуз биз катты мартен. Мага ошол жообун бересиңер депчи. Ошол себептен баарыңардан ойлонбостон кайсы жерге жазсаңар, арызыңар жаза берле бияктан. Жазсаңар ар бирөөнө ошол жактан тапшырма берилет. Келиңиздер. Тилек Кыдырмаевич, биздин мен Арсланбаев айылдык жергиликтүү кеңештин депутаты Шамшиев Рустамбек Асанбекович. Кызылөңкүр айылынан Кызылөңкүрдө 1953-жылы оорукана салынган. Ал оорукана болуп салынган эмес, башында башка нерсе болуп салынган, кийин ошол зданияны оорукана кылганбыз. Маселеңиз ооруканабы? Оорукана, ошол оорукананы бизге
башынан оорукана салып берүү маселесин айтып атам. Амбулаториябыз башка жерде, ооруканабыз башка жерде. Аварийный состояниеде турат биздин ооруканабыз. Хорошо, экинчи маселениңизди айтып бересиз. Андан кийинки маселем таза суу. Таза суу боюнча бизде дагы 6 айылдан турабыз, Кызылөңкүр айылы. 6 айылда мамлекет тарабынан таза суу курулуп коюлуп берилген эмес ушул убакка чейин. Жергиликтүү кеңештин, өкмөттүн жардамдары менен шлангалар алып берилип, элдин ашар жолу менен арыктарды казып, булактардан суу тартып келгенбиз. Ошо сууларыбыз кыштын күндөрүндө, жайдын аптап күндөрүндө суулар токтоп калат бизде. Ошол бизге основной таза суу бизде. Эки маселе. Эки маселе. Все хорошо. Ушул эки маселени карап бериңиздер. Анан скорый маселеси бар. Скорый маселеси ушул убакка чейин бизде болгон эмес. Бизде болгон скорыйыбызды районго апарып беришкен. Ескилиги жетип калгандыктан. Ушунда кооз жерде жашасаң оорубайт деле болушуң керек. Жок, райондун борборунан 60 км узакта турабыз. Жайлоочулардын 90% жайлоого биз жакка чыгат. Туризм биз жакта. Элдин баары бияка келип айга кастап келет атпайбы? Анан өзүңүз деле билесиз, былтыркы жылы жайлоонун башынан вертолет менен алып келгенде ham уксаңыз керек. Вертолет менен да бир келдим. Оорукана. Саламатсыздарбы? Мына оорукана 53-жылы салыныптыр, оорукана менен амбулатория дейт, экөөнү бири кылып берсеңер дейт. Саламатсызбы, Тилек Кыдырмаевич. Өзүңүз азыр келетканда көрдүңүз, бул жакта тушта чоң 2 кабаттуу здание курулган. Убагында ушул зданияны онлайн түрүндө ачылгандан кийин Арсланбат менен Кызылөңкүрдөгү кичинекей жайгашкан ушу 10-15 койкадагы ФТБлар бар эле, ошону ушул жерге келип бириктиргенбиз. Ал жердеги врачтарды да алып келип ушул жерге киргизгенбиз. Ал жердеги аппаратуралар жок эле, бул жерге жаңы имарат кылып бардык условияны алып келсек, кайра Арсланбап өзүнчө жазып, Кызылөңкүр өзүнчө жазып атып, кайра эски жакка кетип калды. Эми ошол жакка куруп бергиле болуп атат азырча. Сиз ошол мамлекеттик кызматкерсиз, туурабы? Сизге Сампин кандай жооп берсе, ошондой алып келишиңиз керек да. Тияктан болсо канча кишинин аралыгы боюнча бул баардыгын жазалган да. Сиз болсо ничего нового придумывать не надо. Ошо положениеңизде кандай турат? Ошо положениеңиз боюнча иш алып бериңиз да. Сизде тияктан бул жерге деп каралдыбы негизи эле? Тияктан аркы айылдан бери жакка чейин ошол жана мөөнөтү позволяет алып келгенге, караганга. Позволяет. Анда значит бияктан жасай берели. Ооба, жасаш. Андан биякта болсо жасаганга жараша жөн эле көз боемочулук кылбай, жанагындай тиги жабдуулар менен, ошо жабдуулар баарын жаңыртып бериңиз бияка. Бар, жабдуулар бар жаң. Анан скорый помощь дейт, ошо скорый помощьун камсыздап бериңиз. Скорый помощь ал жакта бар го? Биякта бар, болду, кечиресиздер. Скорый помощь жеткенде болсун да, сиздики ошо радиус боюнча. Бир эле скорый помощьуңуз возможно жетпей калышы мүмкүн, может так ошосуңар. Ошону карап чыккыла, түшүндүңүзбү? Санпин боюнча карап чыгабыз. Скорый помощь боюнча берили. Жана силердин больницага аралашып бияка ачтыңарбы бияктан? Ошо боюнча жанагындай тияктан если баардыгы жердин баарын айтпайм, Санпинде ошон үчүн берилген. Жана кээ бир мектептерди боюнча айтпаймынбы? Биздики ушунча элибиз баарын жалпы болуп баратабыз. Биз бала кезде мына басып барып эле окучубуз мектепке. Азыр болсо чыксаң эле тиги мектеп туруш керек да. Анан чыгып эле боякта мектеп болуш керек. Мен ал бир жердин баарына тең эмес эрежелер жазылган. Урматтуу бүгүнкү катышуулары. Ошол эрежелерине жараша мен жана мектептер боюнча мына сунуштумар түшүп атат. Мен ошо комиссияны ошон үчүн айтып атам да. Барасыңар да мыйзам чегинде дегенде ошол жана санитарный нормы и правила деп коет, СНИП деп коет. Ошонун негизинде карайт. Ошончо баланча элдин жанында турабы ошол жакка мектеп керекпи? Мектеп салып берет. Себеп дегенде жанагындай тиги кыйкыргандан эле коркуп атып эле ошол жакта мектептер салып ишти. Салып ийген деген же аякта окуучусуз толбойт. Гилт деген имараттарды болсо тиги немеден бирлесип менен окуп калат да. Кээ бир жерде болсо мектеп жетпей атат, 3 менен окуп атат да. Ошол себептен ошону каралган Санпин деген. Анан мектепти салгандан кийин кайра анан мугалимдер жетишпейт, жана китептер жетишпейт. Ошол себептен жана жаңы мектептерге анан кайра жабылып атат да. Ошондой болбош үчүн мына азыр бияктан болсо силер именно силер карап туруп жанагындай кандай нормасы бар экен, ошо нормасына ылайык иштейсиңер. Жанагындай скорый помощь керекпи, скорый помощь алдыргыла. Жарайт. 50 миңден ашык калк бар да. Ошону карап чыгышат. Кел, кийинки маселеге өтөлүк. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Тилек Кыдырмаевич, биздин маселе 2002 жылы системалык катта өткөндөгү ошибкалар тууралуу айтмакчыбыз. Биз жана успеть этпей калдык. Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу тургунмун Экишбаев Анарбек Алимжанович. Калботоев Токтоназар 121
үйдүн тургуну боломун. 2002 жылы участкалар каттоодон өткөн кезде системалык. Бул каттоодо чоң ошибкалар кеткен. Сыр белгилерди 06 бериле турган жерге 07-ни берип, 1007-нчи сыр белги менен. Ушул күнгө чейин 24 жыл убакыт кеткен. 24 жылдын ичинде чоң көйгөйлөрдү жаратып келет. Бала чаканы мектеп, садикке бергенде жана башка документтерди турлаган кездерде орчундуу маселелерди жаратып келет. Ушул жагын карап берүүгө суранамыз сизден. Биз президенттин Камин администрациясына дагы Нурдиндеги мурзага катты киргизгенбиз. Качан киргизген? Жергиликтүү былтыр 25 жылы эмне деп жооп берди? Жергиликтүү бийлик чечип берет. Кетирилген ошибкаларды соттун чечими менен калыбына келтирет, 13 статьяны колдонуп туруп деп. Бүгүнкү күндө кадастр мамлекеттик жетекчиси сотко өзү арыз менен кайрылып, элдерди госпошуна төлөтпөстөн кетирилген ошибкалардын өзү турлаш керек. Ушуну көзөмөлдүккө алып бериңиз. Анан ушул жерден райондун төрагасына эме бергим келип турат. Кандай юридикалык эме менен соттун чечими менен ошол нерсе аныкталат, ошону бир жооп берип койсоңуз, урматтуу төрага. Кадастр. Кана кадастр? Ассаламу алейкум, Арслан бап, айыл аймагынын тургундары. Тилек Кыдырмаевич, бул эч кандай катачылык кеткен эмес. Тутумдук каттоодо өткөндө ошо өзүнүн коду менен өткөн, АТРден да бекитип калган бул. Оңдой албайбыз аны биз. Түшүнбөй калдым. Системалык каттоодо өткөндө ошо өтүүсүнүн эле идентификацион коддору менен өткөн, баары туура. Эмне себептен ката кеткен деп айтып атат? Эмне себептен күмөн жаралат? Билбейм, ката кеткен эмес. Азыр бул аук менен шыдыр деп азыр ошону экиге бөлүп бер деп атат. АТРде да бекилип калган. Азыр булардын жашаган жерлери ошо бир идентификациялуу коддо турган болсо, үлүштөрү башка жерде болуп калган. Бул бала бизге дагы бир нече жолу жолуккан, райадминистрацияда кайрылган, ал эмеге да кайрылам деп атат эле, укук коргоо органдарына. Жооп кагаз жүзүндө да жооп берилген бул балага. Областтын жетекчиси каякта? Сиз областтык кызмы? Областтын жетекчиси жок бизде. Райондук эле. Райондукунан эле. Филиал. Тилек Кыдырмаевич, мен ушул нерсени токотер эмесин жеткирип коеюн. Бул маселе эч кандай эки элди бөлүш максатта эмес. Сиз биринчиден монундай общий жыйындарда Жок, эмнечи? Ким азыр мындай? Бияка биз айтышканы келген жоксуз, маселе чечкени келип атасың. Кызматкерлерди ротация жолунда тарап берүүнү суранам. Ошол эмеге да көзөмөлдүк алып бериңиз. Тиги. Эми сиз алып туруп эле ротация деп койсоңуз, эми ал менен чечилбейт. Азыр комиссияны жөнөтөлүп көрөлүк, кыз иши кандай экен деп. Тиги немеден прокуратура, район прокуратура. Прокуратура. Прокуратура силер деме кылат, жактан давай комиссия уюштурула, тиешелүү жетекчилерди алып алып туруп, ошо менен текшерип чыккыла. Түшүндүңүзбү? Ким аким? Сиз көзөмөлгө аласыз. Свод за вами. Хорошо, кийинки. Бир жерге отуруп алып бүт бар жакта өлтүрүп. Прокурор. Жана канча 5 жылдан өткөн мөөнөткө. 5 жыл өткөн мөөнөткө ашып кеткендерге силер неме кылыш керек да? Предписание бериш керек туурабы? Ошонусун карап чыгып. Бул маселе башка жолугушууларда да болбоду. Комиссия түзүлөт, Алтынбек Жунусович менен чогуу. Адистер менен барып текшерип, госрегистр, архитектура. Хорошо, жана 5 жылдык мөөнөттөн ашып кеткендерди да ротация жолу менен айткыла да. Сунуш беребиз. Хорошо, кийинки неме? Кийинки биринчи микрофон. Салам алейкум, жыйындын катышчылары, бийлик өкүлдөрү. Очередти соблюдетпейсиздер, биринчи микрофон айтсыңыз. Биз сүйлөйлүк кәмилеге. Ассаламу алейкум, урматтуу жыйындын катышчылары. Тилек Кыдырмаевич, мен эки суроом бар эле сизге. Биринчisi айыл жеринде, биздин айылда, Көктөндө айылы, Арзыкулов көчөсүндө суга суу. Микрофонго жакын сүйлөйсүзбү? Суга суубуз жок болуп атат айыл. Көктөндө айыл Арзыкулов көчөсүндө. Фамилиям Абдирешев Ахмат. 100-200ге жакын үй жашайт. Буну жай саратында суу солуп калат булак суу үчүн. Бизге ошо суга суу маселесин тамарга жерлер. Экинчи маселе. Экинчи маселе бул ипотека боюнча. Ушу ипотекалык үйлөргө өтө оор экен немелеричи.
Хорошо, эки маселени айттыңыз, э? Ооба, 8% кылып берди эмес, 4% кылып берсе кандай болот ушул балдарга? Жаш балдаргачы. Неме? Президентибиз ham өзү айтты өткөндө, азайтабыз. Уктум сиздин сурооңузду. Ким суу атуу боюнча? Суу атуу боюнча Көктөңдү айыл дедиңиз беле? Көктөңдү Каттыраңкы айылына. Сиз каяка чыгып баратасыз? Сиздин сурооңузга жооп бересиз деп отурасыз бияқта. Анан жешке чыгып кетип калсаңыз. Суу атуу боюнча. Көктөңдү Каттыраңкы айылдарына биздин Каттыраңкы насосный станциябыз бар. Бүгүнкү күндө иштикке даяр. Суу суу беребиз. Жеринде карайбыз. Чогуш бүткөндөн аз барып карап чыккыла? Жеринде карайбыз. Карап чыккыла, ушул аксакалды алып көрүп чыккыла. Ошонсо жарайт. Анан гиктин үйлөр боюнча. Мына байке сиз сурооңузду бердик, биз жооп берелик деп кайра суроо бересизби, айта бересизби? Мына гиктин үйлөр боюнча айтты сага. Биздин урматтуу президентибиз айткан, ар бир жаран үйлүү жайлуу болуш керек депчи. Анан азыр болсо сиздин процентиңизди аз кылып берсек деңиз эле. Ошол силердин берген акчаңар менен кайра кийинки үйлөрдү салып берип, ошо эмдин баарын камсыздап берип атпайбы? Анан азыр болсо ошо бир эле неме менен бүтүп калса, кийин кайсы акча менен салынат? Ошол себептен мына бу 15 жылга берип атат 8% менен. 15 жылдын ичинде силер төрөп бүткөндө инфляция менен болгондон кийин бул вообще нолго түшүп калат да, проценти жок болуп калат. Анан азыр болсо гиктин үйлөр боюнча гиктин жетекчиси каякта? Мына гиктин жетекчиси качан бияка чогулушту уюштурасың? Кудай буйрса, жакын күндөрдө. Жакын күн качан? Ошол жактан азыр айтпы, аким менен июнь ичи буйрса. Июнь ичинде мына ошо гикт боюнча келет да бияка силерге жакшы маалыматтын баарын берет. Кантип, кандай шарттар менен үй алса болот деп. Мына ошонусу толук камдуу келип алып уккылар. Өлкөгө бир сураныч, чакырганыбызда келип берсеңиздер, толук маалыматты беребиз да кимдер программага катышып үй ала алат, Ассаламу алейкум. Келиңиз. Катыраак микрофонго сүйлөңүз. Билек мырза, куш келипсиз биздин айылга. Огонталанын айылы Шарипов Камил. Менин сизге 4 суроом бар эле. 3-чү суроомо канат алдым, завод боюнча ага жооп берип койгон деп эсептейм. Биринчи суроо, мынагу Ош-Бишкек жолунда Арсланбап Заез ачык кызыңгыр болгон бир дорожный пункт бар эле. Ушул убагында 56-жылдан бери иштейт эле. Bir 13-14 жылдары негедир деп эликке өтүп кетти. Бу жерде бир 10-дан ашык жумуш иштеп, ички миграция чечилип турат эле. Ушул жабылып калды. Ушуну көзөмөлдөп ачып берсеңиз, кышында элге бир жеңилдик болот эле. Экинчи суроо, мына ушул биздин айылда жаңы больница түшкөн. Больница түшкөндө биз сүйүнгөнбүз, жакшы болот деп. Бирок тилекке каршы кадр маселеси жетилбейт. Кадр келсе, үй жай жок. Азыркы курулуп аткан үйлөрдөн караштырып, бир 6-7 семьяга бир үй маселесин караштырып берсеңиз. Үчүнчү суроо, ушул айылда 500-дан ашык кожолук жашайт. Арсланбаптан Чоңарык деген арыгыбыз бар. Ушундан суу ичебиз. 3 ай гана. Кышында жайында сел келип толуп калат, кээ бир жерин шагыл толуп калат, кээ бир жерин алып кетет, сементешке туура келет. Ушул маселени ООСко өткөрүп, Төртүнчү маселе завод боюнча андан суроого канат алдым мен. Хорошо, макулсыз. Болду, сурооңуз бүттүбү? Бу немечи Ош-Бишкек боюнча заезд дейт. Бу эмне жана неме белет тиги? Неме белет тиги? Жана жолдун боюнда турган эмеңизби? Базар койгон Арсланбап жолу ошондой аталган. Азыр базар койгон Арсланбап деп, муну кетип атканыбызда Чарбактан чыккан жерде Дыйырпы бар, Дыйырпы болгон. Азыр деле Дыйырпынын участкасы Депелүүнүн карамагында турат. Дыйырпы бойдон иштеп атабы? Дыйырпы жок, техникалар жетишпегендиктен байланыштуу, азыр пока иштебей турат. Ал жерге жаңы здание курабыз деп. Сиздин балансында? 2 жыл болду, каралган эле, бирок курулуп. Дептин балансындабы? Дептин балансында, ооба. Эмне себептен өтүп кетти деп атат? Мурда деп 22-де болгон. Азыр дептин балансында эле, да? Минтранспорт балансында. Больница түшкөн боюнча кадр дейт, кадр жок болуп атат дейт, да? Азыр жанагындай өзүңүздөр билесиңер, биздин урматтуу президентибиз жанагындай маяналар көтөргөн боюнча мына 1-апрелден баштап жанагындай медиктердин айлыгын көтөрүштү. Медиктердин айлыктары көтөрүлүп калып, еще да өзүнүн немесинин фондунан да 20 000 сом деп кече жүрдү эле, по-моему, ушундай. Мен жаңылышпасам, маны
мына медиктин акчалары көтөрүлдү. Азыр буюрса медиктин баары уже камсыз боло баштады. Бизде 450дөй медик кызматкери жетишпейт эле. Азыр буюрса мына айлыктын баары көтөрүлө баштаганы уже келе баштады азыр элдер. Жанагындай ошо ГИКтин үйлөрүнөн болсо, ошондой жанагындай ГИКтин үйлөрүнөн да берип атабыз да. Аларга уже бериле баштады. Ушунусун баарын каралып, мына тияктан азыр ГИКтин кызматкери да айтып берет, ошо боюнча баягы чогулушта болгондон кийин. Анан эмне болду тиги больницанын бияктан врачтарың толуп атабы? Азыр сүйлөшүп келдик, барысынча санпин боюнча полный карап чыгабыз дагы бир сиретчи. Ал жерден жок, кадр жетпейт дейт. Кадр маселеси дейт. Кадр маселеси буюрса телекызматчыбыз сиз туура айтып кеттиңиз, айлык маянабыз көтөрүлүп, буюрса кадрлар келе баштады. Былтыркы жылдын эле эсебинен 25-жылы уже 20 азыркы күндө 28 дарыгер уже камсыз боло баштады. Эми акырын-акырындап жеткиребиз буюрса. Азыр тиги мурун врачтарды суранчы элек, бияка келиш деп бер деп. Азыр болсо мына тиги Өмүрбек сени жумуштан кетирем деп калды азыр. Ошо деңгээлге жетип калдык. Жакшы иштебегендерди. Ооба, буюрса алда барат. Урматтуу телекөрөрман, Немеге суу 500 кожолукка суу дейт, таза суу боюнча дейт. Иә. Жоша поливной суу дейт. Саламатсыздарбы? Базар Когон райондук сарба башкарманын жетекчиси Нурсултан Калдарұлы. Өкмөттүн 207-токтомуна ылайык келген. Жана неме АПларды алсалдар да, ассоциация водопользователь алсалдар силерге кетти да. Ошо менен азыр тиги демеси боло баштады бул суу боюнча камсыз боло баштайбы? Камсыз боло баштады, камсыз боло атабыз. Анан бул аксакал айтып аткан маселе боюнча өкмөттүн 207-токтомуна ылайык бул канал катталган эмес. Бул айтып аткан. Бул жак айтып аткан канал. Каналды силер өзүңөр баланс кылып атасыңар? 207 тактана көрсөтүлгөн. Биринчи порядка, экинчи порядка деп. Анан экинчи порядка менен алсарбы? Экинчи порядка ылайык келбейт. Айтып аткан. Үчүнчү, төртүнчү порядкада каналдар болуп калат да. Ал айтып аткан. Айтыңыз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу телекыдырмайчы эми урматтуу Арстанбаптын тургундары, мына телекыдырмайчы баш болгон группа ушул 10 күндөн ашык убакыттар менен жарандар менен жолугушуу өтүп атат. Бүгүн биздин райондо жыйынтыктоочу жолугушуу болуп атат. Анан эми азыр суроолорду байкасак, кайрадан 2-ден 3-төн кайталана баштады. Бул жерде болсо негизги маселе мына Дашман Корук, эң көйгөйлүү маселе. Ошол эле МУНАПС боюнча, анан Токой чарба менен таза суу жайыт негизги маселелер. Мен буга чейин да жыйындарды өткөрүп кеттим. Анан эми ушу калган кайрылууларды бүт кагаз жүзүндө берсеңиздер, бул баягы кагаз жүзүндө түшкөн нерсе протоколго түшөт. Эртең улуу майрамыбыз мына. Тиги Курбан айт эртең. Мына бул жерде эжелер отурат, апалар отурат. Бул кишилер да эртерээк үйүнө барып, эртеңке даярдык көрсүн деген кеп болуп атат да. Мен сунушум ушу 1-2 суроо менен жыйынтыктасак жакшы болот эле. Ушуну туура түшүнүп менен кабыл алып берсеңиздер, урматтуу катышуучулар. Мен деле суранышым ошо. İşte o da. Баарыбыздын үйүбүздө бүгүн Куран окуй турган ыйык күн. Рахматчыларга убактысын бөлүп келген. 1-2 адам сүйлөсүн, 5ке чейин бүтүрөлү, 5те пата кылайлы. Биз да буларга да жооп берели. Биз дагы үйлөрүбүзгө барайлы. Не дедиңер? Туурабы? Болду, рахмат. Бияктан 2 киши. Бияктан 2 киши, ошо 4 кишини калдык, ошо менен 5 болот экен да, ошо менен бүтүрөлүк. Анан тиги демесин берки арызыңарды артын бере берле, хорошо? Азыр 2 киши, мына бияктан 2 киши калып калды. Айтыңыз, сиз айтыңыз, анан сиздики. Токтомой алмай күтүп турат. Биз о эртеден бери очередте туруп атабыз. Сиз 3-чү болуп сүйлөңүз анда, Я, ким аксакал? Жайлоодон келген аксакал, сиз 3-чү болуп сүйлөңүз, сизге неме кылалы? Калгандар бартын арыз менен бериле, келиңиздер, айтыңыз баттан. Ассаламу алейкум. Бүгүн кечен коноктору. Менин биринчи маселем мен бияктан айтсам, жана башында да айттым эле, бияктан кечигип калгандар арыз бериле, сен болбой эле турасыңар да. Арызыңарды эле кабыл алабыз бирантенчи. Арыз боюнча да иштейбиз. Айтыңыз. Менин биринчи маселем Кызылөңкүрдүн айылынын тургуну болом, атым Кылычбеков Абат. Убагында бизде айылда жанагындай сос объектилерге эме каралган эмес. Ошон үчүн лесхоздун балансынан өкмөттүн балансына жер сурап атабыз. Экинчи маселе дополнительный мектепке, 54-чү мектепке дополнительный корпус менен бир актовый зал салып бериңиздер.
Үчүнчү маселе, лесхоз менен айылдын тургундары жана балчелек боюнча договор кылышат. Бирок ошол договордо айыл көптөгөн зыяндарды алып келип атат. 1-2 жыл мурун ошол балчелектерди кайра мамлекет ордуна коюп берип атты эле. Азыр былтыртан баштап ушул нерсени токтотуп койду. Бирок ал лесхоз менен договор кылып аткан нерсени айыл талкалап коюп атса, аларга баары кайтарып бериш керек. Хорошо, бүттүбү сурооңуз? Болду. Ким? Земельный инспектор. Сен чыгып дабы түшүндүрүп бер. Азыр чыгып туруп ошонусун маселесин. Кийинки суроо көтөрүк. Айтыңыз. Экинчи микрофон. Жақсылар бардыңар жиындын катышуучулары. Мен 2 суроом бар. Биринчи суроом Кыргызстандын жараны болгон бардык адамдарга жер берүүгө укуктуу низам. Экинчиден менин 4 уул 2 кызым бар. Күйөөм өтүп кеткен, кылганда 2010 жылы. 2005-2006 жылы трансформаторга кирген жерди, андан мурун 12 сөттүк үлүш жер мага тиешелүү болуп турган. 2005-2006 жылдары трансформаторга кирген жерди элдерге берген дагы менин жерими кармап отурат. Элдин ортосундагы жер акча бергендикин баарын бүтүргөн дагы, акча бербегендикин бүтүргөн эмес. Ошону менен ошол жер турат. 2005-2006 жылы трансформаторга кирген жер өзүчү. Трансформаторбу же трансформациягабы? Трансформацияга. Трансформацияга кирген жер. Ошол 2005-2006 жылы берилгенде элдер биринен 4-5 жыл мурун элге берилди. Кана земельный инспектор. Кийинки суроо бериңиз. Мен Баткен согушунун 2-нчи группадагы ардагеримин. Мен Жарадар айылынан боламын. Ким? Канат. Умарбек Сабарбай. Апанын азыр эчимет бар, угул маселесин ук азыр. Себеби меники эң жакшы. Азыр 1 минут. Оор суроо берип атам. 1 минут коюп туруңуз азыр. Азыр болсо мына бул жер маселе боюнча да суроосун айтты. Сен азыр бияктан чогулуп алып туруп, азыр сен туруп тур, эч жакка кетпей. Бул апаларым артын чогулуп бар, анан чогулуп бүткөндөн кийин барып арызданып аласың. Кийинки суроо айтыңыз. Мен ошо Баткен согушунун 2-нчи группадагы ардагеримин. Мен суроом Жарадар айылынан боламын. 2 суроом бар өзү. Неме кызыл зона деген эмне деген бул? Айылдын немеси кызыл зона. Айылга кызыл зона деген. Себеби биздин айылды кызыл зонага киргизип койду деп эч кандай жардам болбой атат да. Ана мен ошону сизге суроо берип атам да. Биздин неме болуп кетиш керекпи? Болду сурооңуз. Болду сурооңуз. Бизде 4 үйлүү дасманга кирип кеткен ошо Жарадар айылынан. Мен мына кагазымды чеким бар, эгер 2 адам сүрөттөрүнөн бери. Бериңиз арызыңызды, бул ким? Канатка бериңиз азыр. Жана земельный инспектор канаки. Чакыр берем. Так, кийинки микрофон көтөрөлүк. Assalomu alaykum. Men Aslamov ayolini turguni bo'laman. Shu sunos haqida gapirmoqchiman. Prezidentimiz sunishi orqali tartib olingan mulklarni qaytarib beringlar degan sunish berdi, to'g'rimi? Biz o'sha yerda SSR vaqtidan apam o'sha yerda ishlagan yillarni bizga hech qanaqa предупрежденияsiz, hech qanaqa qog'ozsiz bir kunda kelib, Cho'lpanov Ikramman, Adishev, Oltinbek kelib, bugun sunos, magazinlaringlarni bo'shatinglar deb bir kunda sunos qilindi. U yerda biz rosa katta mehnatlarimiz bor edi. SSR vaqtidan boshlab dokumentlarimiz bor. Мындай, сиздин сурооңузга мен жооп берип коеюнчу. Азыр бияктан кызыл зона деп баарыңар эле ошо бир эле суроону айтып атасыздар да. Кызыл зона деп бул болсо жанагындай демен баардын каралат да. Тияктан жанагындай тротуарлар каралат. Ошонун ичинен болсо жанагындай инженерный технический условия деп каралат, канализация жана светтин баардын тартыла турган ошондой границалар бар да. Силер ошол тармакка салып алгансыздар, ошол себептен чыгарып алат да. Силер болсо жана жолдун баардын ошо эсер планда ген план жок болчу, кийин ген план чейилди. Ошо жанагындай тиги биз азыр мына шаарларыбызды баардын оңдойбуз деп аракет кылып атабыз. Ошо шаардын баардын оңдош үчүн ошол жака жол салыш керек, ошондой эле тротуар салыш керек, ошондой эле лотоктор салыш керек. Жана светтин жарыктарын баардын салыш керек. Ошонун баардын салгандыктан себептен ген планга киргенден кийин кызыл зонага кирип калды. Кызыл зонага кирип калгандан кийин ошол жактан кызыл зонадан кийин кызыл сызыктан өткөндөн кийин баардын снос болот. Ошол себептен биз жана немени карашыбыз керек да, жаш шаардын жакшыртуу жагын карашыбыз керек.
А жана кызыл зонага да кирип калганын соң айта кетейин жактан. Кызыл зона деп ошол жанагындай тиги неме мартен жана кокту колоттун баарына үй салып аласыңар да, опозин боло турган жердин мартен салып аласыңар, ошонун баардын кокту меге красный зона деп каралат. Азыр мына инспекторду түшүндүрүп берсин, мына сиз бияктан болсо азыр аксакал мына жайлоодон келип туруп, ушул сөзүн болсо акыркы кылалык. Assalomu alaykum. Mundayda men 3 суроо менен кайрылып атам сизге. Birinchi суроо өзүмдүн жеке немем. Биз мынау немеде турабыз да, мен өзү жашаган мурунку жашоом көк алмалык болом. Мага 2011-жылы чек тийген. Ошол чекти азыр депутат талашып неме болуп атат. Ага дагы чек тийген. Урматтуу жыйындын катышуучулары, угуп коюңуз. Азыр мен да бир ооз айтып коеюнчу, уксаңыз бери. Эми ушул жыйын жакшынакай жыйынтыкталып келатканда биртке сабыр кылып, өзүбүздүн тартибибизди көргүзөлү. Мына биздин облустун жетекчиси биринчи жолу келип аткан жок. Райондун акими биринчи жолу келип аткан жок. Сиздер дагы баягы жыйындын аягында жетекчи как будто ушул айылга биринчи жолу келип аткандай бир мамиле жасап атасыздар да. Сиздер кагаз жүзүндө берген нерсе менен Озек айткан экөөнүн юридикалык күчү бирдей эле болот. Мунун баардыгы протоколго түшөт. Мага деле жашоо керек дей. Ошол себептен эми эле мына аксакалдар өзүлөрү маселе көтөрүп атпайбы? Ушу жыйынтыкта эле 5 болду, эми эртеңки эмеге даярданалы депчи. Айтыңыз сиз. Мынау айыл өкмөт айылдык так депутат жерин саткан 2011-жылы алган жерде. Жерин сатып туруп, ошонун немесин көтөрүп алып, мен чегим ээлеп турат. Анан дагы мындай болду да жерде. Биздин документтерди жок кылып берди. Неме жездеси болот? Жер адис. Ал иштен бошоп чыгып кетти. Бул биринчи маселем. Экинчи маселем Орто Сай боюнча. Биз 17-жылы көчүрмө болгонбуз. Айырга барып отургандан кийин бизге карта чызылган 279 адамга. Неме, ким прокурор? Арызын кабыл алчы, карап чыкчы, хорошо? Анан жообун айтасыңар. Мына прокурорго келип арызыңызды жазыңыз. Неме, ким, сиз карап чыгыңыз, ошо мыйзам иретине карап чыгып бериңиз да. Урматтуу туугандар, мына эки адамга сөз берди эле. Жыйынтыктаганыбыз макул эми. Баарыбыз алхамдулилла мусулманбыз, барып дуа кылайлы, Куран окуйлу. Туган уруктарга үйүнө барып Куран окуп коелу, бир жакшы дуа кылайлы. Рахмат туугандар. Видео, фотосурет, далилдери ham бар артынан. Söz bana gelgende toktop kaldı. Özünüzde bir para mı? Hazır. Rahmat, urmattуу Tilek Кыдырмаевич жана областтан келген жетекчилер баардыгыңардын үйүңөрдө дайым бактылуулук болсун. Мына элди сыйлап көптөн бери кыдырып жүрөт экенсиңер. Ишиңерге ийгилик. Алла Тааладан кандай тилеңер болсо, тилеңерди Аллахым кабыл кылсын. Урматтуу эл журт, ар бирибиздин үйүбүздө жакшылыктар болсун. Өткөндөрүбүздүн жайлары жаннатта болсун. Жакшылыкта жолугушайлы. Анча-мынча сөз тийбей калгандар Бекбай аке эмне тура калды дешиңер мүмкүн. Сыртта турат, берип койгула арызыңарды. Буларга айтсаңар деле сыртта берет. Амин. Тилек максат элибиз, журтубуз жакшы болсун, мамлекетибиз биримдик болсун, алдыга жылуунун бир белгиси ушу мына губернаторубуз баш болуп кыдырганы. Баарыбыз кыргыз эли үчүн кызмат кыла турган инсансыңар. Ар бириңдин үйүңдө бактылуулук болсун, ишиңерге ийгилик болсун. Амин. Аллаху акбар.